Салам достор, саламатсыздарбы? Сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн мен сиздер менен оштон салам айтканча сиздер менен учурашып атам. Демек, үйүн жакшы болуп атса, анда биз сабагыбызды баштай беребиз. Сиздер мен бул жакта сабакты баштагыча сиздер жазып туруңуздар, ким кайсы жактан бизден эфирден көрүп атышат. Мен мындай анча-мынча шаарларды айтып коем. А так билебиз, география ар кайсы жактан көрүп атышат. Европадан, СНГ мамлекеттеринен, АКШдан, Москвадан мына кетти, жөнөдү. Бизде ар кандай география мына жада башталды. Эң сонун Чолпон Атадан жана башка. Баарыңыздарга чоң салам. Чолпон Ата, Москва, Аксы, Бишкек жана башка бүт сонун региондор, сонун шаарлар баарыңыздарга чоң салам. Салам айтканча мен анда бул жакта сабагымды баштай берем. Бүгүн биз сиздер менен ийгилик окуябыз, өйдө төмөн өсүүлөр жана жыгылуулар деген темабызды баштайбыз. Бул биздин игилик окуябыз, кимдир бирөө үчүн мотивация бермекчи деп ойлойбуз. Жана экинчиден, буга окшогон окуяларды өзүм көрүп жүрүп, канчалаган коллегаларымдын, канчалаган лидерлердин сабактарын бир убакта ийгилик окуяларын көрүп жүрүп, тамшанып, мен да кудайым ушундай болом. Мен да ушинтип бир убакта ошолордун жеткен деңгээлге жетем деп мотивация алып, өзгөчө сынып калган учурда, кыйналып аткан учурда, бизнестин келечегин көрө албай, че-то мен койгон планыма жете албай атам деген учурда, мен үчүн ошол сабактар аябай пайдасы тийип атты, мотивация болуп аттым. Ошол сыңарындай бул сабактын дагы араңыздарда кимдирбирге ушундай пайдасы тийген ниетте ушул ийгилик окуяны айтып берейин деген бул жакта ой бар. Экинчиден, бул сабакты сиздер көрүп атып, сиздерге эмне пайда болот? Биз жөнүндө бир аз болсо да билгениңиздерде, сиз биздин кээ бир жашообуздагы, кээ бир бизнестеги окуяларыбыздын кейстерин, бир кандайдыр учурларын алып, ошол адам башка бирөөлөргө маалымат берип атканда, башка бирөөлөрдү бизнеске кызыктырып атканда, ошол кээ бир учурларды, кээ бир моменттерди алып туруп, башкаларга дагы айтып бере алчу болуп каласыз. Бул сиздин башкаларды ишендирүүгө, башкаларды кызыктырууга пайдасы тиет деген ишеничтебиз. Ошон үчүн бул сабактын да пайдасы тиет деп ойлойм. Так, өзү мен Дария экөөбүз айтсакпы дедим эле, бирок Дария өзүңүз эле төрүңүз деди. Макул, анда аны күтпөй өзүм өтө берем дедим. Так, ошон үчүн бүгүн мен жалгыз гана ийгилик окуяны өзүм жалгыз айтып берем. Демек, бул менин айтуум боюнча да, Дариянын айтуусу версиясын көрсөңүздөр керек. Ал ютубтан буга чейин айтып берсе керек эле, адашпасам айтып берген. Самаранын сагында айтып берсе эле, бир ал жерде кайгымуу менен айтып берген, мен күлкү менен айтып берем. Бирок албетте кайгыра турган учурлар көп эле болгон, ыйлагыбыз келген учурлар да болгон, бирок биз ошону күлкү менен айтып беребиз. Так, биз анда кимбиз, деги эле Мирлан жана Дария Батырхановдор, бул эмнеге ийгилик окуясын айтып атат деген адамдар болчу болсо, таанышып кетебиз. Демек, мен ишкерликте 13 жылдан бери ишкерлик тармагындабыз. Тармактык маркетингде 10 жылдан берибиз. 15ке жакын бизнес ачып көргөнбүз негизинен. Ошонун 4-өөсү азыркы учурда иштеп аткан 4 бизнесибиз бар. Кризиске чейин кайсы биз негизинен бардык эле бизнестерибиз киреше алып келип атты. Азыр кээ бир бизнестерибиз киреше алып келип, кээ бир бизнестерге киреше алып келбей атат. Бирок негизги тармактык бизнесибиз азыркыга чейин кризиске карабай бизде акча алып келе атат. Ошончо кризисте көпчүлүк кадимки линейный бизнестер жыгылып калса, биздин бизнес тармактык маркетинг жыгылбай иштей берет. Салам таластан. Так, чек номер 1 Кыргызстанда биз иштешип аткан компанияда биз чек номер 1биз, Кыргызстанда номер 1. Оборот боюнча, директорлордун саны боюнча, соода боюнча, ошондой эле киреше боюнча азыркы учурда чек номер 1биз. Ошондой эле звание боюнча да чек номер 1биз. 10га жакын өлкөдө биз структурабыз бар. Орусча болуп калыптыр кээ бир жерлери. 350 миңге жакын контракт. Мына 3 жылда 350 миңге жакын контракт түздүк. Бул деген 350 миңге жакын адам каттаппыз. Бирге бул албетте бир эле биз өзүбүз эмес, өзүбүз эч убакта андай адам каттай алмак эмес элек. Бул биздин бриллианттар командабыздын жалпы сиздер менен бирге болгон мээнетибиздин натыйжасы. Демек, мына 3 жыл ичи биз 350 миңдей киши каттаппыз. Могу акыркы биз кайрылып келгенден бери азыр уже 4 жыл, уже 5-чи жыл кетип атат. 4 жыл болду кайрылып келип иштеп атканыбызга тармактык маркетингде. Ошол убакыттан бери товар обороты эң пик жакшы соода болуп атканда бизде $700 миң $1 миллион АКШ долларына мына соода, бир айдык соодабыз, биздин бир жылдык эмес, бир айлык соодабыз ушундай түзүп атты. Биздин бриллианттар командасы деп аталат биздин команда. Биз бриллианттар командасынын негиздөөчүсүбүз. Ошол командабыз биргеликте сиздер менен биргеликте жасаган соодабыз $700 миң $1 миллион чейин соода болуп атат. Пик продаж жана 1000 сомдук акция болуп атат. Бизде болуп турат анча-мынча. Ошол болгон учурда $2 миллион да чыгып атты соодабыз. Бул деген эч убакта биз ошол сооданын үзүрүн биз жалгыз көрбөйбүз, жана жалгыз жасабайбыз. Муну биз команда менен жасап атабыз. Ошого жараша өзүрүн да команда менен көрүп атабыз. Команда менен иштедик, команда менен бөлүштүк дегенче. Ошого жараша канчалык көп соода болсо, ошого жараша биздин бизнести билесиздер. Ошого жараша ошончолук көп адам кирешеге чыкты деген түшүнүлөт. Демек, биздин командадагы аябай көптөгөн адамдар кирешелерге чыгып атат. Көптөгөн адамдар турмуштарын жакшы жакка өзгөртүп атат. Көптөгөн адамдар сонун бонустарды алып, чет өлкөгө саякаттарды алып ачат. Ошонун баары мына ушул $700 миң $1 миллион АКШ долларына чейинки соода несебинен болуп атат. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн биздин бизнесте
бирөөнүн эсебинен акча алып атат. Жок, бирөөнүн эсебинен эмес, кардарларды алып келип атабыз, көптөгөн кардарлар соода кылып атат. Ошол компанияга биз кардар алып келген жардам берип атабыз, ошол сооданын эсебинен бизге акча түшүп атат. Мына кимдирге бул бизнес несерьезный бизнес, бул майда бизнес дечи болсо, мына ушул цифраны мисалга келтирсеңиздер болот. Кудай буюрса, көптөгөн презентацияларыңызда көптөгөн адамдарга ушул бизнес жөнүндө айтып берип атып, мына ушул цифраларды айтып келсеңиздер болот. $700,000 акш доллардан 1 миллион акш долларына чейин соода кылып атабыз. Ушунчалык чоң деңгээлдеги бизнес. Бул деген кандай бир чоң гипермаркеттин соодасы деп койсок болот да. Ашан айталы бир кандай бир айталы глобус, ошол сыяктуу, Фрунзе сыяктуу чоң бир бизнестин обороту болуп атат бул дагы. Бул бир Фабеликтин обороту эмес, бул бир эле биздин командабыз. Буга ошон биздин командага ошон канчалаган күчтүү командалар бар, Ошон үчүн бул бир гана команданын соодасын айтып атам мен. Аларды кошуп келчү болсок, эгерде Фабелик компаниясынын соодасы десек, ал очойгон чоң суммалар болот, Ошон үчүн бул биздин гана команданын соодасын айтып атабыз биз. Наставниктерибиздин да соодасын айтып аткан жокпуз бул жерде. Мына биз жана биздеги негиздеген команданын соодасы ушунча болуп атат. Компанияда эң чоң бонус структурадагы лидерлердин тез өскөндүгү үчүн бонус бар, бонус развитие деп коет. Ошол эң чоң одновременный, буга чейин биз рекорд койгонбуз. Азыр уже Литвадан бир адам койду рекорд. Ага чейин биз рекорд жасаганбыз, эң чоң бонус алдык. То есть бир убакта төлөгөн төлөмдүн эң көп суммасын биз алдык. Ошондой бизде рекорд болгон. Бул дагы биздин командабыздын албетте мээнети менен болуп атат. Ошол командабыз өтө сонун өстү, өтө сонун ийгиликтер жаратты. Ошонун эсебинен бизге дагы ошол негиздөөчүсү катары бизге бонус развитие түштү. Кыска мөөнөттүн ичинде чоң өсүү жасадык деген түшүндүрөт. Эмнеден башталды? Бир убакта мен өзү кесибим боюнча мен международное отношение, мен жана политолог. Башкача айтканда мен саясат изилдеген ишмер болушум керек эле, мамлекеттик ишмер болушум керек эле, жана дипломатия. Дипломатия дегенди билесиздер, посольство, консульство, консулдук, ошондой элчилик, ошондой эле эл аралык уюмдарда иштешим керек эле. Ошол мен бир убакта программа по обмену студентов деп коет, студенттерди алмаштырып, биздин студенттер чет өлкөдө окуйт, алардын чет өлкөдөн келген студенттер биздин мамлекетте келип бекер окуп, акысыз окуп кетишет. Ошол программанын негизинде мен Швецияга барып калдым. Швецияга барганда, Швеция билсеңиздер керек, Швейцарияда адаштырышат. Швейцарияга барган эмесмин, өмүрү болгондо эмесмин. И көргөн да эмесмин, сүрөттөн башка көргөн эмесмин. Швеция деген бул Европанын түндүк жагында. Мен Швецияда болгом, Швейцарияда эмес. Швеция бул дүйнө жүзүндө жашоо деңгээлине боюнча экинчи орунда турат. Ошол мамлекетте болгом, ошол мамлекетте болгондо мен дүйнөдө жашоо деңгээли боюнча бул деген кеде почти жок деген түшүнүрөт. Ошондой социализм да жакта. Элине жакшы жардам берет мамлекет. Ошол социализмде мен жашап көргөнүмдө мен эмнени көрдүм? Айлыкка иштегендерди көрдүм. Менин кесиптештерим. Мамлекеттик кызматта депутаттардын кеңешчилери, жардамчыларды көрдүм. Ошондо мен да ошол тармакта иштесем болот эле. Анан бизнесмендерди көрдүм. Эки башка ой жүгүртүү, эки башка жашоону көрдүм. Айлыкка иштегендер, мамлекеттик кызматта иштегендер ошол айлыкка, эгерде башка бизнестер жок болсо, ошол айлыкка кысынып жүрүп, ошол бардык пландарын ошол айлыкка кысып киргизип, ошого жараша экономдуу, үнөмдүү болуп жашагандарды көрдүм да. Европа дүйнөдө экинчи орунда турат жашоо деңгээли боюнча. Ошол жерде мен ошону көрдүм. Жана бизнесмендерди көрдүм. Бизнесмендер өзү каалаган планды коюп, өзүнө каалаган максатты коюп, кандай бир миссияны коюп алып, ошол нерсеге умтулуп, жашоо турмушту оңдоп, өзү жашоосунун кожоюн, өзүнүн келечегинин өзү кожоюн дегенди көрдүм. Буга чейин мен көргөн эмесмин, бизнесмендер менен сүйлөшкөн да эмесмин. Мен айлана чөйрөмдө тайкемдерден башка бизнесмендер болгон эмес. Эми алар жана чоң бизнес эмес, алардыкы базар бизнес болгон, ошон үчүн чоң бизнес эмес эле ал мезгилде. Анан мен үчүн ушул адамдар үлгү эмес эле. Анан мен башка чет өлкөдөгү чоң бизнес бар бизнесмендерди көрдүм. Өз жашоосун өзү кожоюн. Базарда билесиздер, соода чыкпай калса, соода жок, акча жок. Ошондой бизнесмендерди гана көргөм мен буга чейин. Айлана чөйрөмдө ушундай гана бизнесмендер болгон. Ал эми бизнестин кожоюну, бизнестин ээси дегендерди көргөн эмесмин да мен. Ошол Европада көрдүм, көргөндө мен аң сезим өзгөрдү. Мен түшүндүм. Капитализм кандай түзүлгөн, биздин ата энебиз, биздин айлана чөйрөбүздөгүлөрдүн баары социализмде чоңойгон, же коммунизмде чоңойгон. Коммунизмде башкача ой жүгүртүү. Менин ата энем мага коммунизмдин тарбиясын берген. Бирок чыныгы капитализм кандай түзүлгөн, мына жаңы замандын көрүнүшү бизге бул жаңы болуп келген эле ошол мезгилде. Ал кандай түзүлгөн мен жакшы билген эмесмин буга чейин. 2000-жылдарда, 2004 жылы мен ошол жакта болдум. Анан ошондо мен бизнес кылгым келет деп, мен бизнеске кызыга баштадым. Ага чейин деле мен үчүн экономика темасы дайым кызык болчу. Мен саясат жана бизде мировая экономика деген илимге аябай кызыккам, дүйнөлүк экономика кандай түзүлгөн. Экономика кызыкчумун мен дайым. Анан Шоро кийин мен окууну бүтөрдө бир конкурс болуп калды, ошо Шоро компаниясынын конкурсу болуп калды. Фабрика лидеров Шоро деген конкурс болду. Ошол конкурска катышып, ошол конкурсту утуп, ошол Шоро компаниясы ишке жумушка орноштук. Ал жерде бизде аябай көп нерсе үйрөтүштү. Маркетинг үйрөтүштү, менеджмент үйрөттү, финансы илимин үйрөттү, үстүртөн багыт берипчи. Менеджмент илимин үйрөттү, ушунун баарын түшүнүп,
бизнеске аябай чоң пайдалуу нерселерди үйрөндүк. Анан мен маркетинг отделде иштеп аттым. Андан кийин соода агенти болуп иштеп аттым. Ошол жерде иштеп жүргөндө мен 1 жылда көп нерсе түшүндүм, көп нерсе үйрөндүм. Бирок өзүмдүн бизнесимди ачкым керек, мен ачыш үчүн ошол жака барышым керек экен деп Шоро компаниясына баргам. Бирок ошол жактан үйрөнөм деп ойлогом. Бирок иштеп жүргөндө албетте ал жака бизнеске эмес, ал жерде коммерция, сооданы уюштура билүү, продвигать этүү продукцияны, ошол сыяктуу нерселерди үйрөндүм. Бирок кайсы бизнести ачышым керек, кантип ачышым керек деген суроолорго жооп менде жок болчу. Анан үй бүлөлүк шартка байланыштуу мен Бишкекте окугам, Бишкекте иштедим Шоро компаниясында. Анан ошко турмуш шартка байланыштуу келишим керек болуп калды. Жалгыз уулмун. Менен башка эч ким жок старший. Анан ошого келишим керек болду. Апам дагы жүрөгү ооруп, оорукчан болчу. Ошого лечение алып турат эле, ошого кабар алып турган бирөө керек эле, старшийраак. Мен бул жака келдим. Бул жака келгенде өзүм таппай жүрдүм. Анан бирок мен Шоро компаниясында иштеп жүргөндө мен ырчылыкты жакшы көрчүмүн. Мен ырдайт элем, ыр чыгарат элем. Күндүз Шоrodо иштейм, кечкурун кафеде иштейм. Жанагы эртеден кечке иштегендер бар, мен ошодон болчумун. Менин мечтам, менин кыялым бул уктоо болчу да, Бишкекте иштеп жүргөндө. 1 жыл ичичи. 1 жыл ичи мен бирок кафеде ырдап жүрүп аябай чоң тажрыйба алдым. Аябай чоң чыныгы ырчылыктын тажрыйбасын алдым. Мен ырчылыкты окуп атсам дагы мен көп тарбия алдым ал жерде. Ырды кантип жасаш керек, кантип мелодиясын кандай кылыш керек, өзүнүн манерасы, стиль деген көп нерсе үйрөндүм. Ырчылык боюнча ар кандай конкурстарга катышып аттым. Зелана Кейджденге катыштым. Андан кийин бир 3-4 конкурска катыштым да, көп эле конкурска катышып аттым. Анан бул жака келгенде шоу бизнес кылат окшойм деп жүрдүм. Бирок ошто мен шоу бизнеске барсам той ырларын гана ырдап калат экенмин. Бирок мен той ырлары жакпачу эле. Ошону түшүнүп жүрдүм. Бирок мен батыштын ырларын көбүрөөк жакшы көрчүмүн. Ошол сыяктуу ырларды чыгарчумун. Микеле деген псевдоним менен ырларды чыгардым. Жалган бир 2-3 ыр чыгардым. Анан бирок акчадан кыйналып кеттим. Бишкекте жүргөндө биз кафеде живой жандуу үн ырдап, ошонун негизинде акча тапчубуз. Бул жакта ошто ал мезгилде андай нерсе жок эле. Бул жакта кафеде ырчы бул бул диджей эле, музыка коюп берип отурат эле. Анча сүйлөп коюп, кээде ырдап коюп, көбүнчө ошондой болчу да. Анан мен ал жерде кызыксыз болду. Менин аппаратым да жок эле. Ошол гана болчу да, мындай жандуу үн ырдап, өзүң үнүңдү ушундай кылып акча тапкан мүмкүнчүлүк болбойт эле. Ошон үчүн мен акчадан кыйналып кеттим, чыдай албадым. Анан кадимки бизнести жасап көрүп баштадым. Бирок ошол мезгилдерде мен студент кезде дагы мени тармактык маркетингке чакырышкан. Мен ал жерде 1 күн иштеп, тармактык маркетингде, ал жерде ден соолук продукция болчу. Контракт түзүш үчүн 1000 сом контракт болуш керек болчу. Экөөбүз досубуз 500 сомдон кылып, бир адамдын атынан иштеп көргөнбүз. Анан 1 күн иштегенден кийин мен чото колуман келбейт экен деп таштап койгом. Ал жерде көрсө мен кийинишиндим, көрсө мен сабак алган эмес экенмин. Мен сабагым мындай 5 мүнөттүк болгон. Ой, мен бул жерде адамдар менен таанышып үйрөндүм, адамдар менен сүйлөшүп үйрөндүм. Мисалы үчүн холодный контактка чыгып адамдар менен таанышып үйрөндүм. Ал эмне десем көчөгө чыгып адамдар менен таанышасың, анан бул бизнес жөнүндө айтып бересиң, продукция жөнүндө айтып бересиң. Анда мен ошону жасайм деп ошол күнү эле жасап көргөм. Ошол күнү эле мен эч кимди кызыктыра албай койдум. Ошол күнү мен тармактык маркетингде иштеп көрдүм 1 күн. Мен ойлогом иштеп көрдүм деп, таштап койдум. Студент кездечи. Анан кийин ошол мезгилде, кийин Ошко келгенде кайра мен тармактык маркетингди беттештире баштадым. Эки жакта карап, эмне кылсам, эмне иш кылсам деп карап жүргөндө, ошол мен тармактык маркетинг компанияларына жолуктуруп аттым да. Бир күндөрдүн биринде мени Американын атактуу эң бир номер 1 дүйнөдөгү чоң компаниялардын бирине чакырып калышты. Ал жерде презентациясы жакты, бизнеси жакты мага. Анан кийин көбүрөөк изилдегим келди, кызыгып аттым. Бирок продукциянын мен балдары кандай, каталогдорду көрөйүн, мен уже продукцияны уже элдерге сунуш кылып баштайын ишти деп эме кылсам, сен продукциянын баасын көрөм деп ушинтип кызыксаң анда сен иштебейсиң деп койду лидерчи. Ошентип мени четке кагып түртүп койду. Анан анда иштебесең иштебей эле койгун анда. Мен продукцияны көрөм деп атам да, мен соода агент болуп иштегемде деп өзүмчө ойлоп атам. Продукцияны көрүп анан сунуш кылам деп көрбөй эмне, канча сом билбейм. Өзүң билип ал дегенби деген бойдон ал компанияда иштебедим. Анан кийин ал бала 1-2 чакырды мени. Чакырганда кийин принципе мага кызыгы жок деп койдум. Мени түртүп койгон үчүн билбейм. Мен тарынчаак эмесмин өзү табиятым, бирок ошентип түртүп койгон үчүн кызыкпадым деле. Макул, өзүңөр кыла бергилечи, мен силердин бизнесиңер деп койдум. Так, контрактка ушунча сом дегенди билдим. Бирок 3%, 6%, 9% дегендерди такыр түшүнө албай койдум. Кантип 3% болот, кантип 6% болот түшүнбөдүм. Бул демек эмне, жаңылар бул бизнести кантип түшүнөт деген суроого жооп. Жакшы түшүнбөйт башында. Ошон үчүн 3%, 6% деген азыркыга чейин жаңыларга көрсөтпөйм. Мен андан көрө жөнөкөйлөтүп айтам. Менин презентацияларымды көрүп жүрсөңүздөр керек, мен 100 000 соода болсо ушунча түшөт, мынча соода болсо ушунча түшөт деп бизнесмендердин тили менен түшүндүрүп айтам. Эмне дегенде 3%, 6%ды түшүндүрүп отурсам ал башы айланып кетет. Анан ошол себептен мен ошол нерсени түшүнбөдүм. И ошол мезгилдерде мен кадимки бизнеске аракет кылып жүрдүм. Күндөрдүн биринде дагы бир эжем келип, дагы бир тармактык маркетингди түшүндүрдү. Мен шоу бизнеске аракет кылып эмне кылып аттым, мен ырлардын аранжировкаларын жасап аттым, тексттерин жазып чыгарып аттым.
Анан кийин эптеп ар жерде грузчик болуп иштеп коюп, ар жерде иштеп коюп, тапкан акчамды топтоп туруп бир жаздырам, ошентип аттым да. Подработкаларды кылып, ар кандай иш болсо чуркап кыла коюп, жашпыз дейм. Анан ошол мезгилде бир күндөрдүн биринде эжем эме деп калды, ушул тууганыбыз, тууган эмес, жердешибиз айтып калды, атамдардын жакын тааныштары. Анан ушундай бизнес бар деп көрсөтүп, кыскача бир эки мүнөт сүйлөдү. Анан офиске барсаң кыздар түшүндүрүп берет деди. Сиз эле түшүндүрүп кое бересиз, мен эмнеге офиске барышым керек, эмне кылыш керек десем, бизнес башташ үчүн канча керек десем, 30 000 дейт. Анан 30 000 болсо, мен 30 000 болсо анда аппаратты алып эле өзүм эле тияка кафеге коюп эле өзүм мырдап акча табе бербейинби, эмне кылам? Бирөөнүн офисине барып иштеп отуруп, өзүм кожоюн болом деп койсом, ошону айта албай калды. Ошентип тармактык маркетингде ары жакта мени чакырып атышты. Күндөрдүн биринде дагы бир Кытай компаниясында көрүп калдым да, офисин көрүп. Бул эмне бизнес өзү десем, биз бизнес позиция сатабыз деди. Түшүнбөдүм. Кандайча бизнес позиция? Мен эми бизнес тармагында жүргөн үчүн мен үчүн тармактык маркетинг вообще түшүнүксүз болуп атат да. Кандай бизнес позиция деген эмне ал? Бизнес позиция мен түшүнөм, бир точка болсо бизнес позиция түшүнүктүү. Сизде кандай бизнес позиция десем, айткысы келбеди. Анан макул деп кетип калдым. Ушинтип таанышып жүрдүк. Үстүртөн таанышып жүрдүм тармактык маркетинг менен. Анан пахта менен иш кылып калдым бир. Инвестордун акчасы менен жарым жылдай ошол жерде жүрдүм, Өзбекстандын границасында. Жарым жыл убакыт бөлүп аттым, бирок параллельно мен аранжировкаларымды жасап аттым да. Бош убакытта шап ноутбугум отуруп коем, аранжировка жасайм, ошо музыкасын ойлонуштурам, муну кошсом, тигини кошсом деп. Шоу бизнеске эле аракет кылып аттым, бирок акчадан кыйналып аттым да ошол мезгилде. Анан күндөрдүн биринде ошол тууганыбыз чакырып калды, мына ушундай бизнес мына деп түшүндүрдү, жакшы түшүндүрдү. Офиске бир эле көрүп кой, анан кийин өзүң ойлонуп көрөсүң деди. Барсам, четко, досконально, так түшүндүрүп берди. Анан кийин ошондо бул бизнестин мүмкүнчүлүгүн көрдүм. Эмнени көрдүм? Көрсө мен издеп аткан бизнес ушул жакта экен. Эмнеге? Мен кайсы бизнести баштабайын, акча керек. Бирөөнүн акчасы менен иштесең, пахта менен иштедик, бирок акча жок, убакыт кетти, өтө чоң тажрыйба алдым, бирок акча жок. Акча таппадык да. Инвестор акча тапты, мен эч нерсе таппадым. Ушундай болуп калды. Эми демек бул менин алгачкы бизнес тажрыйбам десем, зато үйрөндүм да. Ката кетирип, ошон үчүн айтат го, кыймыл аракет кылсаң, анан бирдеме үйрөнөсүң, ката кетирип отуруп. Дал ошол болду менде. Зато чоң сабак алдым. Анан мен бир нерсени түшүндүм, туугандар менен иштебеш керек экен деп түшүндүм да. Туугандардын эрежеси түшүнүксүз, сени пайдаланып түртүп койсо деле эч нерсе кыла албай каласың. Ал менен урушуп талаша албайсың. Эми сый деген нерсе болуш керек да. Жаш кезде ошондой болосуң. Анан ошол тажрыйбаны алдым. Анан ошентип отуруп, анан ошо алгачкы жолу мен эмне тармактык маркетингди түшүндүм да. Көрсө мен нолдон өзүмдө колумда акча жок туруп бизнес баштай алат экенмин. Кандай сонун. Плюс мен кантип аренданы төлөйм, айлыктарды кантип төлөйм, чыгашаны каяктан чыгарам деп башым оорубайт экен. Менин күнүмдүк чыгашам бул баскан турганым эле экен. Мындай бизнес мен көргөн эмесмин деп ошондо түшүндүм да. Кайсы бизнес болбосун, чыгаша өтө көп болот. Аренда деген эң кымбат чыгаша. Налог төлөшүң керек. Соцфонд төлөшүң керек. Ушул сыяктуу чыгашалар көп. Оборудование, мебель алышың керек, же товарга киргизишиң керек. Анын үчүн өзүңнүн акчаң жетпейт. Эмне кыласың? Инвестордун акчасы менен кыласың. Ал убакта азыркыдай тем более YouTube'да бизнес боюнча сабактар жок эле. Биз издеп жүрүп, китептер деле аз эле да. Издеп жүрүп гана таба элек ал китептерди. Анан бир китеп таап алсак, сүйүнүп, кубанып, мага керек китеп таптым деп кубанат элек. Ошондой мезгилде анан мен көрдүм, тармактык маркетингде еще сабак бар экен, үйрөтөт экен. Еще уже ушул бизнесте акча таап аткан адам өзүнүн практикасын үйрөтөт экен. Бул кандай сонун дедим да. Мен ушул нерсени таппай жүргөм го деп анан кийин көрдүм. Анан кийин киришип иштей баштадык. Ал жерде ошол ишти башташ үчүн чоң эле акча керек болчу. 10 000 сомго продукция алып, же 30 000 сомго продукция алып, Батыштын компаниясы болчу. Бир эле маскасы 5 000 сом болчу. Өтө кымбат болчу, Батыштын компаниясы болгондуктан. Колго бутка комплекти дагы 5 000 сом, 2,5 000 сом болсо керек эле. Элестетиңиздер, колдун, буттун креми, анан бир скраб болсо эле. Ушу 3 продукт 2,5 000 сом турат эле да. 2,5 000 сом деген бул деген 800 сом да ар бири. Ошончолук кымбат продукция болчу, ошо менен иштедик. Бирок чоң сабак алдым. Мен жарым жылда иштедим ал жерде. Жарым жыл иштеп отуруп, жарым жылда апамы каттадым, анан анын досун каттадык, болду. Бирок кечке презентация өтөм, көчөдө тааныштырып өтөм. Анан бир нерсеси эмне болду? Ойлонуп көрсөм, эмне болду? Мен тааныштарымды чакырышым керек да. Бир ай бою чакырдым. Менин тааныштарым көбү Бишкекте. Мен 6 жыл Бишкекте жашап окуп жүрдүм. Анан ошон үчүн мен Ошко келгенде, Ошто менин тааныштарым калбай калыптыр. Менин эсимде жок да, мен тааныйм аларды. Аты ким эле эсимде жок. Номерин кайдан табам билбейм. Менин классташтарыман анан кээ бир мен жакын коңшу жана башкалардан, туугандардан башка эч кимди тааныбайм. Ошол тааныштар тизмесин түзүп туруп чакырдым, бир айга жетпей бүттү ал. Эч кимиси катталган жок, 5 000 сомду укканда эле чалкасынан кетип, 10 000 сомду укканда эле чалкасынан кетип, эч кимде эле катталган жок. Анан ошол мына бир күндөрдүн биринде домашний кружок уюштуруп аттык. Домашний кружоктон анан кийин ошол апамдын классташы досу бир байке бир киши катталды. Ошентип 2 адам пайда болду.
Анан апам раматылык өзүнүн видениясы бар эле бизнесте. Сабактар дегенде эле укпайт эле да, кызыкпайт эле. Аны ошентип үйрөтүш кыйынчы. Анан ошол бизнесте көп нерсе үйрөндүм. Аябай чоң тажрыйба алдым. Астанада сабак болду. Ал жака да карызга алып, акча алып барып келдим. Акчасын чыгара албай жүрүп, кийин 2 айда, 3 айда кечке сөз угуп жүрүп чыгардык. Продукциясын сатып алып, эптеп ар жерге. Керек болсо мен ошол продукцияны сатыш үчүн жада калса, билесиздер, жаман кыздарга барып, аларга да ошол продукцияны презентация кылып, бул интимный жактан жардам бере турган бар эле интим гель сыяктуу эле, лубрикант эмес, интим гель. Лубрикант сыяктуу нерсе эле, ал женский жагынан. Ошондой эле Валюта деген, кимдир окугансыздар, мен KGC деген компанияда иштегем. Бул өтө атактуу француз күчтүү сетевиктин компаниясы болчу. Ошол мезгилде бум болуп, дүүдүү болуп, көп адамдар ой бул миллионер боло турган компания деп аябай макташчу. Ошол компанияда иштедим. Жарым жыл иштегенде мен ийгиликке жете албадым. Карасам, көрсөм көпчүлүк квалификация жасагандар, ошол менин айлана чөйрөмдөгүдөй карасам, акчага көп товарларды сатып алып, позицияларды сатып алып, позиция деген билесиздер Айгүл иштебейт өзү. Айгүлдүн атынан 10 миңдик товар алам, мунун атынан, Жазгүлдүн атынан 10 миңдик алам. Ошентип отуруп квалификация ашчы келди. Анан ошондо түшүндүм. Көрсө реальный бул товарга спрос жок экен деп түшүндүм. Валютадан башкасына. Валютаны панацея кылып салышкан баардык ооруга, баардык нерсеге дары депчи. Бул мен жаман деген мааниде сындап айтам. Кээ бир каталар болгон да, ушундай каталар болгон. Продукция кымбат болгондуктан кээ бир учурда бул чындап жардам бергендерди көрүп аттык. Кээ бир учурда кимдирбирөө күчөтүп айтканда бул жагынан туура эмес деп эсептейм. Ошонун айынан тармактык маркетингти жаман көргөндөр болот деп ойлойм да. То есть бул жакта алдайт дегенде какой-то кандайдыр бир деңгээлде бул чындыгы бар да. Ошол кээ бир адамдар тармактык маркетингке келгенде алдап иштейт. Ошондой нерселерди көрүп аттым. Таза эмес иштегендерди көрүп аттым. Анан искусственный квалификациянын жасалма жасап атканын көрүп, анан менин наставнигимде сен ушунча айда жасайм дегенсиң, жасабай атасың деди. Мен ар нерсе кылтам, эмнегедир жасай албай атам. Адамдарга айтсам 10 миң сомдук кандай эле, 30 миң сомдук кандай эле чалкасың кетип атат. Мага ошого эмес экен бардыгы деп. Мен карызга алып болсо да мындай бизнесте мен кайдан табам? Башка бизнесте 100 миң, 200 миң, 500 миңден баштайсың. Каерде ошондо 10 миң сомго тапса бизнес башчысы болот деп кубанып киргем. Башкалар андай эмес экен. Мен эле жинди экен, бизнестин жиндиси экен. Алар бизнес жиндиси эмес экен, мен жолун таппай атам десем, эми искусственно жасаш керек да анда дегендей кылды. Анда мен жок, андай бизнес болсо мен муну бизнести кылбайм дедим да. Элди алдап бизнести мен кылбайм андай дедим. Деп ошол мезгилде мен ал бизнестен уже мурункудай көңүлүм кайтып кала баштады бир чети. Бирок экинчи чети мен көптөгөн психология боюнча, NLP боюнча сабактарды окуй баштадым. Эмне кылам? Мен ошондо ойлопмун, адашып, туура эмес жолго түшүп, мен ойлогон экем, внушение кылыш керек окшойт адамдарга. Адамдарды ишениш үчүн внушение үйрөнүш керек деп NLP'ни окудум. NLP боюнча техникаларды окусам, бул гипнозго жардам берүүчү техникалар, гипнозерлордун техникасы да, бирок ошентип ойлошот. Мен да ошентип ойлогом, көрсө гипнозго эмес, өзүңө ишенишке жардам берет экен. Адамдардын психологиясын түшүнүшкө жардам берет экен. Мен ойлогом, адамдарды эптеп ишендирип алсам, анан баары катталат, анан квалификациям өсөт, анан квалификациямды көрүп, анан алар иштейт деп. Андай эмес экен чынында. Мен ошол мезгилде адашып ошентип ойлогом. Демек эмне, мен адамдарды ишендире албай атат экенм деп ойлогом. Кийин көп жылдар өтүп мен түшүндүм, көрсө мен компанияны туура эмес тандаган экенм. Ал компаниянын продукциясына спрос эптеп араң акчасына чыдагандар гана экен да. Бул деген убактылуу гана болот деген нерсени түшүндүрөт да. Анан ошол гана экен, ошону түшүндүм. Кийин бирок ал мезгилде түшүнбөдүм. Ошол мезгилде да бир Кыргызстандын бир жаңы компаниясы чыкты. Ошол компанияга ура деп каттала койдук. Кеттик. Ошол мезгилде мен бир күнү могул мен жана француздардын компаниясы деп KGC деген компанияда иштеп жүргөндө мен тааныштарым баарын чакырып бүткөндө эмнеге үйрөнүш керек болду? Муздак контакттарга. Кайсы жерде болбосун басып жүрүп, соцопрос жасамай, элдердин ой пикирин билимиш болуп, анан кийин муздак контакттарга үйрөнүшүм керек болду. Аларга үйрөндүм. Эмнеге дегенде мен негизги багытым ошол болуп атты да. Башка жол менен адам таанышымда кимдир коюп атат, менин тааныштарым жок. Вот менин чынында тааныштарым аз болгон. Тааныштарым бардыгы Бишкекте, азыркыдай интернет жок, азыркыдай телефон менен, уюлдук телефон менен байланыша коюш жок. Уюлдук телефон өтө кымбат болчу. Көпчүлүк адамга мен арзаныраак болуш үчүн эмне, стационардык телефон билесиздер, Зымуар телефон менен чакырып элем адамдарды отуруп. Зымуар телефон менен адамдарды чакырчумун. Ошентип иштечүмүн мен. Ошол анан Бишкекке менен иштөө кыйын болчу ал мезгилде. Анан эмне, Бишкекке мен ал үчүн Бишкекке келишим керек. Бишкекке келип жашап, бир ай жашап иштешим керек. Ага менин акчам жок, каражатым жок болчу. Иш шартым да жок болчу. Мен эч ким Бишкекке макул бар десем, бардык туугандарым жаман көрүп бир эки жолу. Мен 2-3 күнгө бир сабакка барганда, мен бир ай жашап ушул жакта куруп кетет окшойм десем,
менин тайкелерим жаман көрүп, урушуп, сен апаң карабастан жүрөсүңбү деп, кайра Бишкекке ыласың деп жаман көрүп ушинтишкен. Ушул мындай караганда тааныштарым Бишкекте көпчүлүк. Анан демек тааныштарды мен ошол жактан оштон көбөйтүшүм керек деп, тааныштарына чыгышты үйрөндүм. Кандай вечеринка болбосун, кандай отуруш болбосун мен айтып элем, мен биякта Ошто кругтарым жок экен, мен кандай эмне болсо чакыргыла деп, мен, короче, силерге веселый компания болуп берем деп, анекдотторду жаттайт элем, оюндарды үйрөнөт элем, китептерден, интернеттен окупчу. Ошолорду үйрөнүп, азыр бир момент. Авас, мен сабак өтүп атам, дарыяга чал, мен сабак өтүп атам. Эфир өтүп атам, дарыяга чал. Дарыяга чал. Так, кайра карай чалтат. Так. Анан ошол так, ойду да бөлүп койду. Эмне, кандай отуруш болбосун, эмне болбосун мени чакыргыла деп, ошол веселый компания болоюн. Мен көп адамдар менен достошоюн, алар башка өзүнүн отуруштарына чакырсын деп, мен эптеп анекдоттор жаттайт элем, веселый болушка аракет кылат элем да. Ошонун да пайдасы тийди. Анан ошол тааныштардын санын көбөйтүш үчүн ар нерсеге барат элем. Ошентип адамдар чакырат элем. Бирок натыйжа болбой атты. Бирок эң пайдалуусу бирок эмне? Мен кайсы жерде болбосун, баардык жерде адамдар менен таанышып аттым. Маршруткада жада калса, коомдук транспортто таанышып үйрөнүп аттым. Коомдук транспортто кээде сөздү баштай албай калсам, өзүмдү урушат элем, эмнеге баштабай койдум, баштасам болот эле деп, кээде баштай албай коет элем. Кээде өзүм кыстап баштайт элем. Анан кийин уже көнүп калдым, ушундай азартка кирип кеттим. Адамдар менен басып жүрүп тааныша берем. Маршруткада отуруп алып таанышам. Маршруткада кыздар менен кантип тааныш керек, маршруткада эмес, деги эле кыздар менен кантип тааныш керек деген китептерди интернеттен окуйт элем, таанышуу боюнча. Ар кандай шаблондорду алат элем. Анан уже мен оңой эле любой эле кыз менен тааныша турган болуп калдым да маршруткадачы. Барып менин кээде тааныштар эме бир районго кетип атабыз да баарыбыз, бир районго кетебиз. Офиске кетип атып бир таанышам, офистен үйгө келип атып бир таанышам, кээде анча кичине кошумча акча бар болсо, маршрутка тайынчылык алып, айланып, маршруткадан бир маршруткага отуруп адамдар менен таанышат элек. Ошентип иштеп жүргөнүмө карабай көп адам катталбайт эле да. То есть мен реально статистиканы жасайт элем, бирок статистиканы жасасам дагы болбойт эле. Анан албетте кээ бир сабактарымды көрүп жүрсөңүздөр керек, мен офиске жашынып алып, офисте машыгат элем. Мен жакшы түшүндүрүп беришим керек, кыргызча деп. Жарым сөзүм орусча болуп кетет эле, унутуп калганда мен орусча болуп кетет элем. Аны эч ким түшүнбөйт эле. Кийин мен көрүп аттым да, карасам түштүктө көпчүлүк орусчаны түшүнбөйт. Анан эмне кылам анан орусча, кыргызча үйрөнүш керек демек деп, мен кыргызча таза жакшы сүйлөгөнгө машыгат элем тынбай. Деп такалат, көп жолу айтып атат, анан жакшы сүйлөп айта баштайт элем да. Анан ошол мезгилде күндөрдүн биринде Мегаком, билесиздер, Мегаком жаңы келген бул учур. Анда буга чейин Бител эле бар эле, Билайн азыркы. Мегаком жаңы келгенде чоң концерт уюштурду, баарына атын чыгарыш үчүн. Ошто концерт болду аксыз. Ал концертке албетте чуркап бардым мен, көп адам менен таанышат экем, көп кыздар менен таанышат экем деп. Бардым, көптөгөн кыздар менен тааныштым, соцопрос жасамыш болуп, ар кандай шылтоолор менен тааныштым. Анан бир 4 кыз менен, мына карасам 4 кыз бир отурат экен. Дарыяны көрдүм, Дарыяны ушул аркылуу мен 4 кызга чыгам деп, ал менен да тааныштым. Анын номерин алдым, байланыштык. Ошол күнү мен 16 кыздын номерин алыпмын. 16 кыздын номерин алганда бир четтен чакыра бердим офиске. Дарья дагы эми ойлогон, мен чакырганда мени свидание чакырды деп ойлосо, мен офиске чакырып бизнеске чакырдым. Анан бизнес жөнүндө айтып берсем, кызыкты, бирок акчасына келгенде ал дагы кача баштады акчасынан. Албетте ал мезгилде турмуш шарты аябай кыйналып жүргөн мезгил экен. Ошон үчүн кайдагы 10 миң, кайдагы 30 миң. Ошондой көп кыздар кызыгат эле, бирок акчасына келгенде же ата энеси макул болбой коет, же акчаны таба албай калат, же ал акчаны укканда өзүнүн акчасы болсо эле чалкасынан кетет. Анан ошентип ал мезгилде 2006 баштадым, окшойт. 2006 баштаганда бул акча чоң акча болчу. Тармактык маркетингде алгачкы тажрыйбам ушундай болду. Анан эмне болду? Анан кийин мен тармактык маркетингде тажрыйбам пайда болду алгачкы, бирок жакшы эмес тажрыйба. Колуман келбей атат деген. Анан күндөрдүн биринде башка Кыргызстан бир компаниясы чыкты. Phonex деген оператор болгон, ким билет, ким билсеңиздер плюс басып коюңуздар. Phonex деген келген, Phonex деген келгенде, Phonex жана Мегакомдун корпоративдик тарифтерин биз сатабыз деген бир жаңы компания чыккан. Анан биз ошол компанияда кошумча эле иштеп көрөбүз деп, кошумча иштеп көрүп жүрүп, ошол компанияга кетип калдык. Ошол компанияда иштей баштадык көрүп, бияктан батыраак акча табат экенсиң. Азыр эле 2 миң сомдук, 3 миң сомдук корпоративдик тариф алат экенсиң, ал убакта корпоратив тариф алыш деген бул кыйын эле. Анан 2 миң сомдук алып коет экенсиң, ушунча мүнөт берет экен деп аябай кызыгып, анан артынан кардарлар тапсаң, аларда единица салган сайын акча чөт экен деп. Ошонусуна кызыгып бул бизнеске кирише баштадык. Дарья уже 2 миң сомдук, 2 миң сом жеңил да, 2 миң сомдук тариф алат экен деп кызыгып, ал да катталды, анын группалаштары катталды. Ошентип алгачкы
тармактык маркетингде биз көп адам каттай баштадык. Жарым жыл иштедик, жарым жыл ал компания жабылып калды. Бирок биз уже Дарья менен көп жактан уже жакын болуп, уже кыз жигит болуп калдык. И жаңы менде жаңы да бир групп пайда болду. Анын группалаштары, анын достору да көбү катталды. И мен ошол компанияда иштеп жүрүп, көптөгөн адамдарды кызыктырып уже менде бир теплый контакт пайда болду, жылуу контакт пайда болду. Аида Мусакеева лидерибиз бар, сабак өтүп жүрөт, көрүп жүрөсүздөр. Ошол Аида Мусакеева менен дагы мен коомдук транспортто таанышкам. Анын окуясы дагы биздин Музда контакттар деген сабагыбызда бар, көрсөңүздөр болот. Ошол жерде толук айтып бергем. Мен азыр айтып берсем, бизде убактыбыз жетпей калат. Анан бирок ал компания жабылып калды. Анан мен мындай абалда калдым. Баса эки компания тең мен башында болгом. Биз башында болгонбуз, экөө тең жаңы болгон. Мен иштеген француздардын компаниясы ошол мезгилде 5 жыл болду эле иштегенине. Бейик компания ачылган күндөн баштап эле башында иштедик. Жарым жыл айнага жабылып калды. Экөөнү тең башында болдук. Бир компаниянын акыркы болуп эшигин жаптык. Бирок аябай обидно болгон, ушундай сонун идея, ушундай сонун компания эле бирок жабылып калды кап деп. Ошол мезгилде мен түшүнгөн эмеске, мен ойлогом бул сонун компания деп. Көрсө көптөгөн каталар болгон экен, мен анан ал мезгилде билген эмесмин. Өзүндө каталар болгон экен, ал жабылып калыш керек экен эле, ансыз делечи. Жабылбай калбаш керек экен эле, жабылып калыш керек экен эле. Анан болду, тармактык маркетинг боюнча көптөгөн суроолор бар, бирок жооптор жок болуп жүрдү менде. Тармактык маркетинг мага жагат эле, аябай жакты, бирок менде натыйжа болбоду. Плюс еще компания жабылып калды. Менде бир жагынан күмөн, бир жагынан ишеним. Экөө тең болуп атты. Тармактык маркетинг бул болбогур бизнес экен, бул жаман бизнес экен деп да айта албайт элем. Бирок сонун бизнес деп да айта албайт элем. Мен орто жолдо болдум да. Жакшы эле бизнес, бирок эмнегедир менде болбоду деп аттым. Же менде эмне болот? Же мен ушунчалык неудачникмин, ушунчалык менин колуман келбейт бизнес, мен ушунчалык жасашты билбейм, мен туура эмес иштейм деп ойлодум. Же тармактык маркетинг Кыргызстанда өлтүрүп салышкан. Туура эмес иштеп бардыгы мен көрүп аттым да. Баса экинчи компанияда менин иштешкен компанияда наставнигим мен көрүп жүрдүм, ал аферист болуп жүрдү да, мен көрдүм да. Ар кайсы адамдарда акчасын алмыш болуп, ар кайсы компанияда иштейт, бир нече компанияда иштейт. Бир нече компанияда иштегенче алардын акчасын алат да, аларды каттадым деп алдап, тегилди да аларды. Акчасын чөнтөгүнө салат да, каттадым деп коет. Ал мезгилде өздөрү кирип, кабинетине кирип текшеришти билбейт. Анан ар кандай пирамидаларда иштейт, анан көрдүм. Же сетевой маркет, тармактык маркетте иштегендер ушинтип акча табат, ушинтип элди алдап. Мен аны кылбай атам, мен лох болуп атам, мен да ошо барышым келди, бирок мен честныймын да, мен андай кыла албайм дедим. Ушундай суроолор болуп атты. Же Кыргызстанда кандай ушинтип ишешет, чет өлкөдө антип эмес. Эмнеге дегенде мен чет өлкөдөгү Россиядагы көп сетевиктердин материалдарын окусам, наоборот алдасаң бизнесиң өлөт. Ошол сыяктуу нерселерди айтып атты. Анан мен ойлоп аттым, же Кыргызстанда ушинтип жамбагышат, а Россияда андай эмес деген көптөгөн күмөн саноолор болуп атты. Көптөгөн суроолор болуп атты, бирок мен жооп ала албай аттым. Анан мен уже кыздар менен көп жерде таанышып үйрөнүп калдым. Карасам, кыздар менен тааныш боюнча сонун китептер, тренингдер бар. Мен да ошол тренингтерди өтөм, ошол боюнча акча табам деп, тренинг бизнеске аракет кыла баштадым. Тренинг өтүш боюнча ал мезгилде онлайн деген нерсе жок эле, көпчүлүк адам интернетке кире албайт эле. Бизге окшогон эле адамдар акчасын аябай интернетке кирип китеп окуйт эле, же бир флешкага көчүрүп алып, аудиолорду ноутбукка көчүрүп алып, угат элек сабактарды. Аудиолорду, анда видео жок эле, видео кымбат болуп кетет эле, көбү көрө албайт эле да, анан аудиолорду угуп алып, сонун нерселерди билет да деп, ошентип үйрөнөт элек. Ошол мезгилде мен анда тренинг өтөт окшойм деп, ал үчүн сөзсүз офис керек болот эле. Офис снимать этип, мен офис албайт элем, мен просто мугалимдер менен сүйлөшүп, кабинетиңе алып турбаймынбы, кичине сага тыйынга берип коет деп, ошентип тренинг өткөнгө аракет кылат элек. Каерде бассам турсам, мен баракча таратат элем. Кыздар менен таанышканга үйрөтөм, кыздар менен мамиле кылышка үйрөтөм, кыздар менен тез эле достошуп алышка үйрөтөм жана башка деп. Каерде болсо мен баракча таратат элем. Кээде кыздарга да таратып коет элем, мен досторуңа берип койсом, жаман көрүшөт эле. Сен жаман нерсе үйрөтөт экенсиң деген сыяктуу. Анан ушул күндөрдө биз уже Дарья менен үйлөнүп калдык, уже үйлөндүк. Бир четинде разочарование, ийгилик жок. Эки бизнес жасадым, бир дагы акча жок, ийгилик жок. 2000 сом, 3000 сом, 4000 сом тапсак сүйүнөт элек бир айда. Өтө начар болчу акча абалыбыз, үн жакшы угулбай атат, калганыңыздар да жакшы эле, менде бул жакта жакшы угулуп атат деп көрсөтүп атат. Эгерде сизде угулбай атса, же үндү көтөрүңүз, же чыгып туруп кайра кириңиз. Же наушник салып алыңыз. Анан башкалар да жакшы эле болсо, жазып коюңуздар, жакшы эле деп, плюс деп. Так, анан мен эмне болду, ошондо таратып жүрдүм, и сабактарды анча-мынча группа топтолуп калды, группага сабак өтүп коём. Анан сатыш боюнча, продажа боюнча, Музда контакт боюнча сабактарды өтөм деп көп сетевиктерге айтат элем, керек болсо сырттан тренер мени чакырсаңар болот деп. Анан бир Кызылкайга чакырышты, Ошто бир компаниядагы чакырды. Анан кубанып 2000 сом, 3000 сом төлөйт, ошонусуна кубанып сабак өтүп берет элем. Жакшы эле угулуп атат дейт. Анан ошентип таап жүргөндө уже Дарья келинчегим болду, үйлөндүк уже. Негизинен акча жок, тартыш, ушундай мезгилде үйлөндүк. Кыйналып жашаган мезгилде биз анда времянкада жашайт элек.
апам, мен, ошентип Дарья, анан карындашым Мээрим, анан Айка деген карындашыбыз бар эле ошол. Ошол ошентип жашайт элек, акчадан тартыш, нанга акча тапсак сүйүнүп, жол кирге тапсак сүйүнүп, кубанып ошентип жашап жүргөндө, ошол мезгилде Дарья корей тилинен сабак берип атты, эмеде учебный центрде, и окуп атты. Экөөнү совмещать өтүп атты, мен кечке тренинг өткөнгө аракет кылам, и ар кандай бизнес идеяларды текшерип жүрөм. Анан тренинг деятельность боюнча тренер катары сабак өтүп жүрдүм. Ошентип жамбак аттык эптеп мен де киреше нестабильный, Дарьяда стабилдүү болот да, эми айына 2000 алып атса эле ошол мезгилде 2000 3000 алат эле, 2,5 миң ушундай корейский тилден сабак өтүп, ал боюнча өз окуясын айтып берген, көрсөңүздөр болот. Эгерде жок болсо Дарьяны айтабыз, айтып берет. Мен азыр көбүрөөк өзүм тараптан айтып берейин, себеби убактыбыз тар, биздин окуябыз 10 жылдык окуя, ошон үчүн батпайт баары ар бир деталь. Анан ошол тармактык бизнеске так көңүл калыптыр деп эле ошол мезгилде суроолор көп болот. Анан күндөрдүн биринде мен интернеттен көп материал окуп жүрчүмүн, себеби мен өзүм тренер катары окуп турушум керек. Анан бирөөлөргө сабак өтүш үчүн тынбай окуп турушум керек. Ошол окуп жүргөндө күндөрдүн биринде мен мындай материал угуп калдым. Мен кайсы бир ишти жасап алайын, ийгиликке жетпей атам да ушул мезгилде. Андан кийин ошол чыгасың ийгиликке жетесиң дегенде. Мен өзүмдү таппадым. Эмне жагат мага? Ырчылыктан кыйналып кеттим, ырчылыкка чыга албадым аягына. Бизнести жасадым, чыга албадым. Билбейм пока мага эмне жагат. Дарья, сага эмне жагат десем, мен сулуулук темасы жагат мага. Косметика, мындай боёнуу, сулуулук ушундай тема жагат десе анан айттым. Сен анда ушу Oriflame кошгон компанияда иштешиң керек экен. Oriflame анда атактуу эле, анда эле ошондо эле Oriflame кошгон косметика компанияда иштешиң керек экен. Же сулуулук салонунда иштешиң керек экен деп койгон. И ошондой кылышым керек экен деп койгон. Анан сен ошондой табышың керек экен. Мен билбейм пока дедим. Мен, наверное, пока тренинг өтүп берем, көрөбүз, мага бизнес жагат, мен бизнес курушум керек деп, менин негизги эмем эмне? Мен шеф, начальник жок жерде иштешим керек, өзүмө кожоюн болушум керек, и бизнестин ээси болуп алышым керек. И жана мен Швецияда көргөндөй, өзүм каалагандай кирешени таап, өзүм каалагандай графикти коюп, өзүм каалаган максатты коюп алып, ошого жетишим керек. Өзүмө кожоюн, бизнеске кожоюн болушум керек да. Ушул муну мындай түшүндүрүш кыйын да, мындай. Боюнуш, сулуулук темага окшогон тема эмес бул. Ырчылыкка окшогон оңой тема эмес. Кыйын да бизнес деген тема. Андан кийин күндөрдүн биринде мындай болду, биздин ошол карындашыбыз Айнагүл деген ал мектеп окуучусу болчу. Аны эжекеси чакырып калды бизнеске, чакырып калып, Фаберикте кошумча иштебейсиңби сатып деген да. Анан жеңе ушундай иштебейсиң деп атат, бирок паспорт көрөбүзүн деле ал эле кичинесинен жаш кезинен акча таап үйрөнсө, эртең бизнесте чыгыбай болуп калат десем, анан катталды. Катталгандан кийин сата албай атат, Айна карындашыңыз деди эле. Айна тууганыбыз болот, бирок бизде бир туугандай болуп калган, биздин үйдө чоңойгон да, кичинесинен бизде. Мен карындашым Мээримге шерик болуп, мен мектеп Бишкекте окуп жүргөндө шерик болуп, ошентип Айнагүл деген угуп атсаң, салам Айнагүл ошентип катталып калды Дарьянын паспорту менен. И Дарья сата албай аткандан, Дарья, мен сатышып коеюн деди. Конечно, сатышып кой. Сата албай атса, пайда түшүп калсын ага деп. Анан сатышты. Досторуна баардыгына кызыктырып сатты. Саткандан кийин пайда Айкага түштү. Ал ичинен күйдү. Акчабызды мен алып аткан жүрбүз да. Кандай сонун, Айна акча тапты, мен таппадым деп калды. Андан кийин бирок мен саттым. Деди эле, эми жардам бергенде ушундай болот, эми тууган дегенге жардам бериш керек. Бизде дайым жүрөт, карындашыбыз болуп калды, карындашыбыз бир туугандай болуп калды деп. Ошентип жүргөндө анан кийин күндөрдүн биринде Айна да Бишкекке иштегени кетип калды. Тайкем ишке чакырганы, Бишкекке жардамчы болуп, базарга соодага чыкканы. Анан кеткенде паспорт Дарьянын атында катталган. Анан Айка кетип калды, бирок мен Фаберикте катталдым. Анда 200 сом менен катталчу эле. 200 сом кетирип катталдык, эми мен да калып калдым. Эмне кылайын деди эле. Ошондо иштей берсиң да сен. Сулуулук тема жагат сага дегенсиң десем, ооба деди. Ошол темада иштей бер да, сенин темаңда дедим. Андан кийин иштеп атты, кошумча иштеп, анан бир күнү эле маркетинг планды угуп алып эле мен директор болом деп келди. Анан кийин ошол мезгилде мен как раз тармактык маркетинг компанияларды тандаш боюнча материалдарды окуп жүрдүм. Андан кийин түшүнө баштадым. Ошондо менин көңүлүм уже тармактык маркетингден бир аз калып калган болчу. Калбай турган болду. Мен демек компанияны туура эмес тандаган экенбиз. Кеп ошодо болгон экен. Тармактык маркетинг жаман бизнес эмес экен. Же тармактык маркетингде только аферисттер иштейт эмес экен. Көрсө, ошол кымбат продукциясы өтпөгөн компанияларда ушундай эптеп ар кандай жолдор менен сатыштын жолун аларга сатышты эч ким үйрөтпөсө, сатыш боюнча сабактар болбойт эле да, экөөндө теңчи болбойт эле. Соода сатуу баскычтары, сатуу сабактарын көргүлө деп айтпайт эле. Биз сатпайбыз дейт эле бардачы. Биз сатпайбыз деп өздөрүнчө эле гордо болуп, биз сатпай турган компаниядабыз силер. Oriflame'ге барсаңар сатасыңар, бизди сатпайсыңар деп мактанып, ошентип реклама кылышчу.
экинчи иштеген компанияда биз сатпайбыз деп, каякта корпоративдик тарифти сатабыз өзүбүз, бирок сатпайбыз дешет эле да. Эми мен аларды түшүнөм, мындай сумка көтөрүп жүрүп сатпайбыз деген мааниде айтат эле. Бирок сатабыз да, кайсы бизнес болбосун сатабыз. Ооз эки сатабыз. Сумка көтөрүп сатпасак. Бирок мен сатуу боюнча көп окуйт элем. Эмне дегенде, тренинг сатыш керек, бизнесте товар сатыш керек. Ошон үчүн мен сатуу темасын окуйт элем, анан ошол боюнча сабактарды өткөнгө аракет кылат элем. Продажа боюнча да сабак өткөм мен. Анан ошол мезгилде опытым аз болсо да өткөм да. Анан биринчи компанияда сатпайсыңар деген менен баары сатат элек да. Сатыш керек болчу, себеби ал 10 000 сомго продукцияны алгансың, карызга алып алгансың, аны чыгарышың керек да бир нерсе. Анан сатышка үйрөнгөнбүз айла жок. Анан ошол мезгилде көрсө тармактык маркетингди туура тандаш керек экен деп параметрлерин анализдөө ыкмаларын үйрөнө баштадым. Екатерина Бакитько деген ProMLM деген сайты бар эле. ProMLM.ru. Ошол жерде сатуу боюнча сонун сабактарды өтөт эле. Ошолорду көрөт элем. Текст, анда сабак болбойт эле вебинар. Мындай YouTube'дан сабак болбойт эле. Текст түрүндө болот эле. Текст жазат эле пост. Ошону окуп үйрөнөт элек. Анан Фабериктен дагы ар кайсы компаниядан иштегендер, Tintorium компанияда иштегендер суроо берет эле, аларга жооп берет эле. Анан компания тандаш боюнча сонун макалалар болот эле. Ошолорду окуп анан түшүндүм. Көрсө мен тандаган компания келечеги жок экен эле өзү. Анда жабыла элек болчу. Келечеги жок экен эле. Өтүмдүү эмес экен эле, эл аны көтөрө албайт экен эле. Ошон үчүн четинен чалкасынан кете берет экен эле. Ошон үчүн эч кимди катпай албай калган экен. Көрсө мен компанияны туура эмес тандаган экен деп түшүндүм дагы. Компаниянын тандоомдо проблема болгон экен. Элге жеткиликтүү болбосо, анан продукция түшүнүксүз эле. Продукцияны түшүнүктүү болуш керек. Бир айтканда эле бул эмне экенин түшүнүш керек. Шампунь, мисалы үчүн тиш паста, самын, косметика болсо адамдар түшүнөт. Анан бир ден соолук боюнча, бат боюнча болсо көпчүлүк табалар. Анда көбү түшүнбөйт аны дегенди түшүндүм. Көрсө проблема ушунда экен деп түшүндүм дагы. Анан ошол мезгилде күндөрдүн биринде Дарья маркетинг планды көрүп алып, мындай экен, андай экен деп айта баштады. Анан мен сурайм, директор болуш үчүн эмне кылыш керек экен өзү десем, мен 50 адам каттайт экенмин, 100 адам каттайт экенмин деди. Катташ канча экен десем, акы 200 сом экен дейт. Түшүнүктүү. Канча соода кылыш керек экен директор болуш десем, айта албайт. Жок, мен 50 адам, 100 адам каттасам эле, мага балл берет экен, балл несебенен мага акча түшөт экен дейт. Балл канча турат экен десем, жооп бере албайт. Анан андай болушу мүмкүн эмес дейт. Дейм, андай. Алар бир нерсе соода кылса анан оборот болот экен десем, жок, андай эмес экен. Каттап эле коет экенсиң, анан соодадан акча түшөт экен. Эме анан балл берет экен каттаган үчүн. 200 сомго катталган үчүн балл берет экен десем, ооба дейт. Анда пирамида болуп калат дейм. Анан кийин макул, сен директор болгуң келсе, мен сага жардам берейин дейт. Экөөбүз планда еще мындай бар эле, Дарья экөөбүз Кореяга кетебиз деген план бар эле. Экөөбүз балалуу боло эле келек, жаңы эле үйлөнгөндө бир 7-8 ай балалуу болбой жүрдүк. Ошол мезгилде как раз биз Кореяга барып иштеп келебиз, 2 жыл, 3 жыл иштеп келебиз. Анан бизнес ачабыз деп, ушундай ниетте мен корей тилин окуп аттым. Өзүм китептерди алып окуйм, сөздөрдү жаттайм, анан Дарьядан сурайм, грамматикасын сурайм. Ага учебный центрге барган убактым да жок эле, иштейт элем да. Ар кайсы иштерди, ар кайсы жактан акча таба койсом деп. Иштейт элем, 2 жылдан ага 2 000 сом акча керек, ага акча жок. Анан ошол үчүн өзүм, бирок ага чейин чет тил үйрөнгөм да мен. Англисче сүйлөйт элем, кытайчаны үйрөнгөм, экинчи тилим. Анан үчүнчү тилим корей болду, ошон үчүн мен корей тилин үйрөнүп атып, өзүм үйрөнө баштадым. Экзамен тапшырдым, экзамендан өттүм. Кореяга бирок чакыруу келбеди. Жарым жылдай күттүм да. Анан Кореядан келбей атат эми макул деп иштей бердик. Анан ошол мезгилде мен Дарьяга сен директор болушка жардам берейин дагы, сен директор болуп биякта кал. Мен апамдарга шерик болуп карап, мен барып иштеп келем деген план бар болчу. Сага директор болуп жардам бере коем. Чакыруу келгенде барып иштеп келем деген план болчу. Анан жардам берейин деп, түшүнөйүн деп маркетинг пландарын көрдүм. Офиске барсам, бир мен билбей ал жака офиске тааныштарды чакыра баштадым. Мен тааныштарымды чакырып, сага каттап берем. Сен структураңа деп каттап берем деп чакырып атам. Чакырсам эле адамдар келсе эле сүйлөшүп отурган жүрчү. Анан эмне эптеме бир жерге кафеге кирип алып, самса саткан эптеме столдор барбы, кийип таза эмес. Ошол жака алып кирип алып, адамдарга түшүндүрө баштадым. Анан албетте алар серьезно кабыл албады, бизнестик павильон курушкан бир эмне балай бизнес, эмне балай офис бул, эмне балай компания бул деген көрүнүш, эми эстетип калды, эч ким катталган жок. Мен компанияларды изилдей бердим. Изилдеп карасам, фамилия көп жагынан туура келет да. Товары түшүнүктүү. Элге ошол мезгилде өтө жеткиликтүү болбосо дагы, бирок салыштырмалуу 5 000 сомдук маска эмес да. 2,5 800 сомдук кол крем эме же бут крем эмес да бул. Жандай 200 сомдук, 250 сомдук шампуньдар эле, бирок 500 сомдук, 700 сомдук шампунь эмес да. Көп компанияларда, биз батыштын компанияларда ошондой баа көрөт элек. Анан карасам, көп жагынан туура келет. Каталогу түшүнүктүү. Анан каталогу болуш керек дегенде, биз иштеген компанияда каталог так жок эле. Каталог интернетте эле. 5 товар бар эле. Ошол 5 товарды интернеттен көрсөтөт элек. Ушул 5 товарын да каталог кылып чыгарып койгон эмес да.
То есть ушунчалык көп жактан ыңгайсыздык, көп компания, ыңгайсыздык өтө көп компания болчу да. Иштеген компаниячы. Бул жерде ал компания жаман демекчи эмесмин. Демек, ушулар дагы чоң ролду ойнойт экен да. Мен ошону кийин түшүндүм да. Чоң ролду ойносо да булар жасабаптыр. Демек, менеджмент жакшы эмес экен. Башкаруу система начар экен деп түшүндүм да. Демек, башкаруу системанын айынан бул компания жабылыш керек экен. Ошон үчүн биз ордубузда туруп эле салбай эле, жылабай эле тура берген экенбиз деп түшүндүм да. Анан Фабрикте карасам көп жаган туура элек. Ошол мезгилде Арифлейм да туура келип жок карасам. Анан Эдельстар ал компания иштеген, мен Ошто жашайм. Ошон үчүн ал вариантты түшүнүктүү вариант болбойт экенин түшүндүм. Плюс акча киргизип, товарды көп алып келип, Ошко алып келип анан элге таратыш керек. Карасам, кыйын болуп калат мен үчүн. Акча жок аны эме башташ үчүн. Фабрикте карасам көп жагынан даяры офис бар, иштейт. Еще наставник негизинен товарный база мезгилде фабрикте заказ менен иштейт эле, бирок заказга элдер көнө эле келе, анан бир жумада 2 жолу келип, көп убакыт күтүп калабыз. Элдер заказ бергиси келбейт эле. И каталогдо ассортимент аз эле, шаг белектер жок эле. Көп жагынан ыңгайсыздыктар бар эле. Бирок биздин наставник ошол товарларды кандайдыр бир бөлүгүн алып келип коюп коет эле. Ошон үчүн мен бул жерде иштешти, бул тармакта иштешти мен оңой көрдүм да. Ушул компания менен иштеп бир нерсе тапкырда экен, ошон үчүн дарыяга көбүрөөк жардам берейин деп, анан кирип изилдеп, фабрикти жакшы бизнес экен деп уже жардам бере баштадым. Анан иштеп жүрүп жолугушууларга келдим, компания жолугушуусуна. Бишкектен биз жетекчилик келди, Наталья Михайловна Вредова келди. Ошол жетекчилик менен жолугушууга келип калдым. Келип ал жерде бир сыйра тааныштым. Суроолорду берсем, кээ бир суроолорго жооп бербей атты. Мен элдин көзүчү сурап аттым да. Какие вопросы десем менде? Көп суроолор бар. Неге мен бул компанияны изилдеп атам да? Кээ бир суроолорду берсем, вы что, налоговый пришли дейт да. Оборотуңар канча болуп атат дейт элем да мен. Оборот канча болуп атат өзү компанияга бир жылда деп суроолорду берем. Неге мен башка сетевиктерге айтышым керек да. Эми ону карасаң чоң компания экен, оборот ушунча болуп атат экен. Соода ушунча берип атыптыр деп айтып, чоң компания экенин далилдешим керек. Бирок суроолорго жооп бербей атты. Анан макул деп койдум. Эми башка жагын айтып чакыра беребиз деп. Сетевиктерди мурун тармактык маркетинг чакырган, иштегендерди чакырсам, Фабрик сабагы жок да ал жакта. Бизде сонун сабактар бар. Бизде сонун обучение бар дейт да. KGC, Америка KGC. Чындап обучение сонун эле, сабактар сонун эле. Бирок товар өтө кымбат да, өтө кымбат, эл көтөрө албайт. 10 миң, 30 миңге сомдук продукция алдырып каттайсың. Анан алар да айтканда мен айтат элем, зато бул жерде эч ким сабак өтпөйт экен, зато биз өтөбүз дагы, биз конкуренцияны жокто илип алабыз базарды десем, кызыгышпады. Анан кийин макул, мен ону өзүм жасап чыгам дедим обучениясын. Анан чындап эле анда анча обучение жок эле. Жарым жылда бирөө келип сабак Бишкектен же эме компаниядан келип бирөө окутуп кетет эле, ошол жерден жок обучение. Анан офиске келип наставник Махабат эже Абдикаримова аябай сонун көп нерселерди үйрөндүк. Негизинен фабрикти түшүнүш үчүн көп маалымат алдык. Маркетинг планды түшүндүк, продукция боюнча жакшы билет эле, жакшы айтат эле. Бирок сетевик катары обучение болбойт эле да. Сетевиктерге ылайык обучение жок эле. И ушул бизнес катары үйрөтчү, анын тажрыйбасы жок эле, үйрөтө турган тажрыйбасы жок эле. Бирок уже директор эле айына 1000 доллардын тегерегинде табам дейт эле. И ошондой тапса керек эле, билбейм. Анан биз жаңы келип иштеп баштаганда киришип иштедик, жайында, июньда киришип иштедик. Давай деп туруп, чекеден бир четтен чакыра берем. Тааныштардым, маршруткада таанышам кечке, офиске келип чакырып, эгер чакырганда 5 адам чакырсам, мисалы үчүн бирөө келип, экөө кечигип, бирөө келбей калса, эмне кылам? Менде норма күнүнө 5 жолугушуу. Күндө 5 жолугушуу турам деген. Анан эмне кылат элем мен? Көчөгө чыгып туруп, адамдар менен таанышып алып кирип, офистин жанына чыгып, алып кирип, анан маалымат берет элем. Кээде анча-мынча лидерлер ошол мезгилде Орозбой кылып атсаң, Орозбойдо иштеп көргөн биринчи болуп келгенде уже Аида Мусакеева катталды, көп Илимкан, Шатова Илимкан катталды. Мурун бир компанияда иштеп жүргөндө чакырган адамдар келбеди эле, эми фабрикке чакыра баштадык. Анан келишти, катталышты, продукциясы жакшы экен деп, продукциясы менен иштей баштады. Анан Орозбой күндөрдүн биринде жаан жаап атып, анан жүрү холодный контакт жасап, жолугушуп алып келебиз. Сен 5 деген норма барбы сенде десем, норма бар эле, бирок эч ким келбей койду десе, анда азыр жолун табабыз деп көчөгө чыктык. Анан көчөгө чыгып жасайбыз. Жаан жаап атат го, жасайбыз. Ооба да, конечно, жаан жаап аткан үчүн азыр адамдар офиске кирет. Анан жаан жаап атканда кир десең кирбейт. Азыр сонун кирет деп бүт нерсеге эмне? Ушул деген ресурсоемкость деген ушул да. Ресурсоемкость менен иштеп аттык да. Ресурсоемкость кандай шарт болбосун бизде план бар. Күндө 5 жолугушуу. 5 жолугушуу деген план бар деп ушуну аткарат элем. Менде да күнүнө 5 адам деген норма бар эле. Эң сонун Каныбек кыз Айпери мына. Айпери ошол кийинчерээк келди дагы, кийинчерээк келди. Биз директорду ачканыбызда келди Айпери. Ал ошол мезгилде чакырып атабыз. Күндө жолугушуу өткөрүп турабыз. Анан
ошондой моменттерде да иштеп аттык мына жаан жатса дагы. Анча мынча да Махабат эжем балдары садиктен алыш керек, эртерээк барып алыш керек болуп калат. Эч ким алган жок болуп калат. Мен Мирлан кетем дейт, 4-тө же 5-те жаап кетип калат. Эмне кылам? Мен жолугуш уюштуруп койгом. Мен 5-те жабат да ойлогондо 4-тө жаап кетип калды. Иштерим бар эле срочно деп жаап кетип калат. Эмне кылам? Мен коңшулар менен таанышып алгам. Коңшулар IP телефония иштедет эле анда. Анан жанында диван бар эле. Балдар анча мынча силердин ягыңарда офисте эмнеде жолугуш кылып турайынчы силерге, бизнесиңерге реклама болот десем. Макул братан, кыла бериң дейт эле. Болду мына сага да реклама болот, мен 10-15 мүнөт түшүндүрүп берем. Мешать этпеймиз десе, ооба. Анан ошол жака алып келип ошол жака жолугуш өткөрөт элек. Иши кылса, иштейм деген адам жолун тапса болот да. Офис тең бир шаардын биз Ак Тилектебиз. Офис ХБКда шаардын бир башынан экинчи жакка барганча 1 саат өзөт эле. Барышың 1 саат, келишиң 1 саат. Ошого карабастан эмне бар шартты кубанып, сүйүнүп, позитивдүү кабыл алып ошентип иштеп аттык. Мындай караганда иштейм деген адам кандай шарт болбосун иштейт. Кээ бир ошол офис жабык, бирок сабакка түшүш керек. Ооруп калды мисалы үчүн, чыкпай калды офистен чыкканы. Өзү иштейт да жардамчысы жок эле. Махабат чыкпай калды, эмне кылабыз? Макул эми деп туруп паркка чакырып алып, паркта сабак өтөрөт элек. Анча мынча да бир учурлар болгон, ыйлагым келип, биринчи күнү сабак өтөбүз, баары келди, кызыкты, сонун болду. Экинчи күнү дагы эртең улантсаң улабыз, эми үйрөтүш керек да адамдарды, кызыгып келгенде. Экинчи күнү эртең биякта сүйлөшөбүз деп чакырсаң, келбей коет. Эч ким жок. 2 жаш кыз, 3-класс, 4 класста окуган 2 жаш кыз келди. Башка эч ким келбей койду. Студенттер, мындай жашыраак, мындай чоңураак адамдар келбей койду. Ыйлагым келди, аябай. Мынчалык несерьезно карашат бизнеске деп. Көрсө мен көрүп атам ошол эле сенин бизнестин келечегин алар көрбөй атат. Ошол мезгилде мен түшүнгөн эмесмин. Анан ошентип иштеп жүрдүк. Анан кийин Айпери да келди. Айпери апасы биздин сонун иштеп аткандарыбызды көрүп, менин кызым Каныбек кызы Айпер, менин кызым түнт болуп кетип атат акыркы убакта. Мага акча таппаса койсун, бирок силердин сабагыңар сонун, сабагына катышып, кичине аралашсын элге, көп позитив жактарды үйрөнсүн, мындай күчтүү инсан болуп чыктың, жашоого даяр болсун деп алып келди, маалымат бердик, анын келечеги жөнүндө сүйлөштүк. Эртең 5 курс бүткөндө сени даяр иш күтүп турбайбы? Келечекте сен кандай жерлерде иштейсиң деп келечегин сүйлөшүп отуруп, андан кийин анын келечегин Киясакинин негизинде көрсөтпөйдүм. Айлыкка иштесең мындай болот, бизнес кылсаң мындай болот. Ошон үчүн бизде сен бизнеске үйрөнүп алсаң болот деп, аны бизнеске кызыктырдык. Кызыгып иштей баштады. Айпер өзү дагы Кудай буйрса ийгилик окуясын айтып берет. Анан күндөрдүн биринде апасы дагы мактап келди. Менин кызым сонун өзгөрдү, жакшы жакка өзгөрдү. Рахмат, сонун үйрөнүп калды деп, апасы аябай азамат. Ошол мезгилде 1-курс, 2-курс, 2-курста эле уже булардын келечегин ойлоп, мына келечек жасап атты. Эң сонун туура жакка, туура чөйрөгө аралашып турат да. Биздин чөйрөгө кошулуп, мына жаштардын чөйрөсүнө кошулуп, бизнес леди болуп калды, бизнес айым. Анан ошол компанияда мына июнда кириштик. Ошентип күндө 5 жолугушуу кылам деп жолугушуу уюштуруп атып, региондорго чыгып аттык. Баса бирөө катталса, региондорго чыкпайлы, жаңы региондорду ачайлы. Сен каяктансың? Мен бияктан, жүрүп ошол жактан да адам табайлы деп. Давай жолугушуу уюштурайлы. Давай бизди чакыр, биз ошол жака барабыз деп, Күлчөдө уюштуруп аттык, Жалал Абадта уюштуруп аттык, Кызылкыяда уюштуруп аттык, көп жерде иштеп аттык. Ноокатка барып келдик бир. Менде адамдарым бар, 2 адам, 3 адам табам десе, кеттик, мен ошол жака барып жолугушуу уюштурам деп, ошентип иштеп аттык. Жаныбызга коробкага товарлар салып алабыз, көрсөтөбүз деп. Анча мынча сатабыз деп алып алабыз. Ошентип иштеп жүрдүк. Анан 3 айда, мына 3 айда август, июнь, июль, августтун аягында биз директор намын ачтык. Анда 30 күн болчу, анда 21 күн эмес, каталог 30 күн эле. Августтун аягында ошо 30-унда, 31-инде директор намын ачтык. Анан киреше боюнча дагы айтып бергем. Мен максат кыялдарды орундатуу деген сабакта биринчи айда биз 4000 сом, 3700 сом киреше таптык. Экинчи айда биз 7900 сом киреше таптык фабрикте. Үчүнчү айда биз 12000 киреше таптык. Мына иштейм деген адам ушинтип иштейт. Анан иштебей жүргөн адам бирөө, албетте бизде тажрыйба бар эле. Биз уже сабактарга катышып, көп нерсени билип калган элек. Уже жарым сетевик болуп калган элек. Чала сетеби керек да. Чала болсо да сетеби керек. Ошол билимдерди токтобой пайдаланып аттык. Мен билем, мен иштебейт анда деп жүрө берген эмеспиз. Неге? Акча жок, кыйналдык. Бизге акча керек эле. Биз нанга акча тапсак сүйүнөт элек. Бизге эмне? Бизге деген $1000 чоң акча болчу. Бизге айына 15 000, 20 000 тапсак, вау, сонун айлык дейт элек. Бизге акча керек болчу, биз ачка болчук. Ошон үчүн бизде, ой, мен что-то баштай албай атам. Ой, что-то мага мотивация жетпей атат дегенге убакыт жок болчу. Любой момент мага Кореядан чакыруу келип калышы мүмкүн. Ошого чейин мен Дариянын директор болушуна толук салым кошуп, анан кетишим керек болчу. Мындай мен ал жакта акча сал деп күтүп жүрбөсүн, өзүн өзү бакчу деңгээлге чыгып калса эми деп ошентип жүрдүк. Анан күзүндө директор болдук. Директор болгондо бизге мага Кореядан чакыруу келди. $900 айлык, жатканың бекер, тамак ашың өзүң ал, ушундай болду. Анан акырындык менен уже айлык көтөрүлөт деген перспектива менен жөнөт чакыруу келди. Хим заводко, химический заводко. Анан тандаш керек болуп калды. Уже Дария боюнда бар уже. Уже жакында 1-2 айдан кийин төрөп калат.
Анан эмне тандашым керек болуп калды. Эмне кылсак? Мен фабрикте жокмун, ал убакта семейный контракт деген жок эле. Дарыянын артында эле бизнес. Мен фабрикте жок элем, мен жок адам. Кимдир айтат, ой, мен атым жок, ошон үчүн мен иштебейм. Мен жок эле иштеп жүргөм. Эмнеге дегенде менин максатым бизнес куруп коюш болчу. Бизнес куруп, жакшы киреше түшүп турчу булак. Мен түшүнөт элем, наличка деген бар, наличка деген бул бир жолу түшүп турчу акча. Экинчи акчанын агымы. Мен көрдүм, эмнени көрдүм? Фабрикте акчанын агымын жасап койсо болот экен. Кандайча? Эгерде биз кардарларды көндүрүп койсок, шампунь ай сайын, 2 ай сайын, 3 ай сайын алып турат. Тиш пастаны алып турат, дезодорант алып турат деген сыяктуу продукциялар бар экен. Демек, акчанын агымы бар, ай сайын түшүп турчу поток бар. Кардарлар көндүрүп койсоң бар. Сонун бизнес экен деп көрдүк да. Ошон үчүн эч кандай шылтоого убакыт дагы жок эле. Жандай таарынып бирөөгө ошондой болуп, биз наставник менен деле урушуп айтышкан күндөр болот да. Мен наставниким таарынтып койду, капа кылып койду дегенге убакыт жок болчу. Андайды ойлосок биз ачка калабыз экенин түшүнөт элек да. Ошон үчүн биз бардыгына даяр элек. Любой шартта иштеген даяр элек. Вот ошондой позиция болгондо адам өсөт да. Ошондой позиция менен биз 3 айда директор болдук. Кимдир сурайт, эмнеге 3 айда болдуңар? Кантип болдуңар? Алда онлайн жок эле го. Ооба жок эле. Бирок бизде позиция, настрой бар беле. Кандай болбосун, кандай кайчылык болбосун, бизге акча табышыбыз керек болчу. Ошол настройдо адам любой шартта, любой ситуацияда иштеп кете берет. Анан директордун алдын ачтык. Ошол директордун алдын ачканда тандаш керек болду. Ойлонуп көрсөм, Кореяга барсам, бирөөнүн бизнесине 1 жыл, 2 жыл убактымда өмүрүмдү кетирем. Экинчиден, арадан 3 жыл же 4 жыл, 2 жыл өтүп келгенде, мен уже ошту билбей калам. Адаптация болгуча 1 жыл кетип калат. Түшүнгүчө. Себеби келип эле могу бизнес ачыш керек дей албайбыз да, билбейбиз. Мен уже келгенде билбейм. Билбей калам. Эмнени ачышым керек? Аха, хорошо, 1 жыл, 2 жыл. Болуптур, акчам кетирбедим дейли, 1 жыл, 2 жыл мен жеп койбодум. Эптеп жүрдүм, сактап калдым, ал акчаны ачтым. Ачкандан кийин ал бизнес кетпей калса кандай болот? Любой бизнес белгисиз, алдын ала айта албайсың, бул бизнес кетет деп. Кетпей калса 3 жыл, 4 жыл өмүрүңдү өткөрүп, ал бизнес болбой калышы мүмкүн деген бизнеске убактын кетирип, ошондой тобокелге барып атат экен. Же менде бул жерде азыраак болсо дагы уже бизнести курдум, бул бизнес уже бар, өсүп атат. Акырындап мен азыр $1000, $900 эмес, 20 000 болгон, 20 000, 15 ошондой. 15 же 20 000 да, 15 000 чүп атат, бирок эртең келечекте, 20 000 келди. 20 000 келечекте чүп атат. Демек келечекте мен $1000 чыксам болот. Себеби Махабат эже $1000 таап атат. Биз деле $1000 келечекке чыксак болот деп ориентир алдык. Махабат эже бизден кыйын да, Махабат эже мындай да, бул канчадан бери иштейт деген нерсеге убакыт жок эле. Эгерде мен антип шылтоо таба берсем, таба берет элем. Көп шылтоолор бар эле. Мен офис ачты, ушунча акча киргизип товар алдым, мен каяктан табам десем болот эле. Ошондой шылтооду айтканы менде себептер көп болчу. Бирок мүмкүнчүлүктү көрө билиш керек. Мындай мүмкүнчүлүк мен ар күнү жолуктура бербейт элем да, түшүнсөм. Мындай ойлонуп көрсөм, күндө мындай мүмкүнчүлүк боло бербейт. Анан ошол мезгилде ушул бизнесте салыштырып көрдүм. Келечекте $1000 тапсам болот. Эгерде тапсак болот, эгер Махабат эже таап атса, биз деле табабыз. Дедик да, анан кийин Дария тем более жакын жарым жыл уже 1 жыл чыга албайт, ал бала менен болот. Кичинекей бала менен каякта чыгат. Бизнесте карасам, бизнесте жаңы команда, жаңы элежилер, жаңы бизсиз иштеп кете албайт, бизнес талкаланып жок болуп кетет. Анан карадым да, демек кандай деп бул сонун мүмкүнчүлүк, муну мен кармап калбаймынбы дедим дагы, карьерага барыштан баш тарттым. Фабрик бизнести кыла берем, анан кийин куруп нугуна чүрүп койгондон кийин барам десем барып келем дедим да. Муну до конца чыгарайын дедим, баштаган ишимди деп. Фабрикте кириштик, дальше иштей баштадык. Дарья ушу жарым жылдай үйдө болду бала менен. Мен ушу күндө офис менен иштеп аттым. Уже Махабат эженин акчасы жетпей баштады. Оборот кылганда акча салыш керек болчу, көп товарды үйүп алыш керек болчу. Жетпей баштады. Качан акчасын Милан жеткире албай атам. Каталог дагы жетпей калат, товар да жетпей калат, дефицит болуп калат. Анан жетпей калат. Анан офис ачпасаң болбойт, уже мен уже акчам жетпей да силердин командаңарга деди. И тем более билесиздер, отрыв жасаш керек и так далее. Анан ошол мезгилде офис ачыш керек болду. Карызга алып башташ керек. Мен атамдан 200 000 карыз алдым, офис ачтык. Жарым жылдар өткөндөн кийин уже туруктуу болуп калды. Киреше 20-30 000 бергенде. Бирок атам айтып, ушундай бизнес кылсак, ушундай офис ачсак дагы Кудай буйрса 50 000, 60 000, $1000 чейин чыксак болот десе. Азыр канча таап атасың деди, 20 000. Мен 20 000 бир эле машинама бизнес кылып болуп калам деди. Деп мындай тоготпогондой мамиле кылды. Анан айттым, эми азыр ушунча 20 000, бирок эртең биз деле ушундай балга жетебиз. Просто $1000 киреше чыгып алсак, биз деле ошондой куя баштайбыз, ушундай машина ала баштайбыз. Машина деле алган жоксуң сен, эч нерсеге жеткен жоксуң. Ушунча убакыттан бери ушул бизнесте жүрөсүң, аракет кыл деп. Кандай результат деди. Результат кыла албай атам, пока, бирок моеду уже результат болуп атат, 20 000 болсо деле деп. Ошо талашып аттык экөөбүз, талашып ар келгенде Бишкекте жашап, Бишкекте иштейт эле ал. Казарманда иштеди, ошол мезгилде казарманда шахта жетекчилигинде иштейт эле ал жетекчи.
Аны ошол жерде иштеп жүргөндө аны айтат, казармада экен, казармада иштеп жүргөндө, мен кечке эле мындай түшүнбөй мамиле кыла берет эле да. Силер компанияңар ушул жолугушууга бардың, бишкекке барып сабакка барып келдиң. Компанияңар төлөп береби дейт эле. Компания төлөп бербейт, бул менин бизнесим десем. Мен ошон үчүн өзүм чыгашам, көтөрөм. Мен компания иштеп бербейм да, мен компанияда айлыкка иштебейм да десем. Эч түшүнбөйт эле. Мен менде юристим бар, ол ноутбук белек кылдым дейт эле. Десе аны айтат элем, ал белек кылганыңыз ал служебныйда турабы дейт элем. Мага служебный бербейт, мага жөн белек берсечи, өзүмө белек берет. Себеби бул бизнес мен. Десем түшүнбөйт эле да, бул кандай бизнес бул. Бул компания сага тиешеси жок болсо, сен компания иштеп берип атасың деп берет эле. Жок, мен компания менен партнермун, дилер сыяктуумун десем деле түшүнбөйт эле. Ошентип көп талашат элек. Аны айтат элем, сиз мына канча жыл жетекчи болдуңуз, сиз каалаган убакта иштен кетирип коет, туурабы? Мени антип дилерден чыгарып кое албайт. Биз дилерден да башкачабыз. Бизде эч ким сен бул компанияда иштебейсиң дебейт. Эми грубый нарушение кылбасак андай болбойт деп түшүндүрүп айтат элем. Экөөбүз кечке талашат элек. Анан бирок жакшы жери Бишкектен Ошко келгенде мени мотивациялык ордума тургузуп коет да. Мен кайра жок, мен атама далилдешим керек, мен ушунча киреше табышым керек, мен $1000 чыгышым керек деген настроение иштеп аттык. Кийин офис ачтык, офис ачканда ал жерде дагы акча жетпей, товарды тынбай үйүш керек, просрочка болот. Анан лидерлерибиз өсүп чыгат. Так, азыр бир момент. Могул жерде кичине моменттерди айтып кетейин, анан кийин темабызга өтүп кетели. Компанияларды тандоо боюнча аналитика, баалар жөнөкөй, муну айттык. Продукция элге түшүнүктүү айттык. Акциялар болуп турат эле Фабрикте. Россиянын компаниясы ушул дагы чоң ролду ойноду. Өзүнүн өндүрүшү бар дегенде чоң ролду ойноду. Өзүнүн өндүрүшү бар болсо анда ал эртең каалаган продукциясын чыгарат. Бул эң сонун, бул независимый да бирөөдөн. Бааны өзү коет, бирөө коюп бербейт. Бул дагы эң сонун экен деп ошол жактары мага жакты көп жагынан. Каталогдун жөнөкөйлүгү жакты. Мындай караганда жөнөкөй, ичинде түшүндүрмөсү бар. Бул эмне товар, эмнеге жардам берет, бүт тексттер же түшүндүрмөсү бар. Жакты мага дедим. Продукциясын тез бүтүп туруусу, бул дагы жакты аябай. Продукцияны бир колдонгон адам бүтүп калат, кайра бир айдан 2 айдан кайра кайтып келет. Демек эмне туруктуу акча агымы бар. Так. Деген сыяктуу. Ушул жактан сабакты өтүп турабыз. Албетте, аракет кылабыз. Ушул жактан дагы YouTube'дан да өткөнгө. Эгерде слайдтар менен болсо, мен бул жактан өтөм. Слайдтардын кереги жок болсо, YouTube'дан өтөм. Бирок бул платный площадка, бул жерге акча төлөп өтүш керек. Ошон үчүн дайыма эле ала бербейм. Мен муну алганда патрат сабактарды өтүп салайын деп атам. Анан уже слайды жок сабактарды өтө берем деп. Анан так, үй кружокторду өткөрдүк, коңшуларга чыгыштарды да жасап атпаса, ошол мезгилде эмне болот элек? Лидерлерим айтат элем, "Ничего, биринчи шаг жасай алдыңбы?" "Жок, жасай албай атам." Анда 3 шаг ошондой эле. Же 5 шаг беле. Шагтын шарттары кыйыныраак эле анан. Биринчи келгенде шаг жок эле. Кийин уже кичине иштегенде шаг пайда болду. Шаг жок болгончу кээ бир адамдар башка компанияга кетип калат эле. Макул эми сен шагты тандасаң, ошол жакка бара бер дейт эле. Бирок мен бизнести тандадым. Ошон үчүн мен шагтын айынан кетип аткан жокмун. Мен көрүп атам, бул бизнес жардам мен өз турмушумду оңдоп алам. Себеби эмне, бул сонун мүмкүнчүлүк. Биздин эл чет өлкөнүн продукциясына караганда Россиянын продукциясын жакшы карайт. Жакшы көрүшөт. Биздин элге Россиянын продукциясы жагат. Себеби бизге жакын алар. Менталитет бир, тарыхыбыз бир деп, ошон үчүн бул компанияны көбүрөөк тандадык деп айтат элем да. Анан чет өлкөнүн компаниясы шаг бар болсо барып иштеп койсоң болот. Бирок чет өлкөнүн компаниясы долларга байлануу, ошону эске ал деп айтат элек. Ошого карабай кимдир бөлүп кетет эле. Макул кетсе кетти дейт элек. Анан шагтар чыкты. Шагтар чыкканда шагтарды жасай албай атам десе, жүр анда коңшуларыңа чыгабыз деп 3-4 каталог алып алып, анан бир көрсөтүп берет элек. Так кылдат, саламатсыз, жакшысызбы, мен сиздин коңшуңуз болом, тигиндей эмне болом деп. Ошентип үйрөтүп, ошентип да иштеп аттык. Бул боюнча муздак контакттар деген биздин сабагыбызда бүт үйрөткөнбүз, ошол жактан үйрөнүп алсаңыз болот. Рекомендациялар менен иштеп аттым, жана айтып бердим, тааныштарымдан чыгып аттым. Сабактар кээде парктан айтып бердим, презентациялар кээде коңшунун офисинде мына уже айтып бердим. Так, ошо кээ бир моменттер калып кетпесин деп карап атам. Товар менен иштөөдө ал мезгилде ассортимент аз болчу, азыркыдай эмес эле. Акциялар аз эле. Мына азыркы могу кризис мезгилдегидей болуп атат, ошол мезгилде биз баштап ошол мезгилде иштегенбиз. Офис ачуу үчүн акча киргизишке эле. Товар жөнөтпөй, анан кечке көп жерде офис жок, өзүң коробка даярдап, өзүң товар жөнөтөсүң. Азыркыдай могу жерде офис парк үчүндө алсаң болот. Ушуну азыр үйрөтүп коеюн. Үйрөткөн убакыт кетет да, демей жок. Товарды өзүң тизип, өзүң салып, анан акчасын алып жөнөт деп, ошентип кечке товар жөнөтпөй болот эле. Азыр кимдир бирөө жаңы компанияда иштеп атса, ошол шартта иштеп атат. Бул да салыштырмалуу 10 жыл болду эле иштегенде, Фабрик бизге келгенде, 10 жыл болуп калган эле иштегенде. Салыштырмалуу жаңы болгон үчүн көп жерде офис жок болчу. Анан кечке офиске офис жок болгон үчүн региондорго товар жөнөтпөй. Анан алардын акчасын тезирээк төлөйт, тезирээк жөнөт, мен товар башка бирөөгө да жөнөтүшүм керек деп атып, эртеп акчасын доболоп атып алмай. Ошол сыяктуу эле азыркыдай каалаган жерге офиске жөнөтүп койсун деген жок эле. Бул жада калса Жалал Абадта жок эле офис. Жада калса Гүлчөдө бирөө бар эле, ал бирөөнүн командасын карабайт эле.
демек эмне биз жөнөтөт элек азыркыдай фабрик болсо конечно келе бер ала бер деген нерсе жок эле. Ар ким өзүнүн командасына гана товар берет эле. Анан азыркыдай түшүнүк жок эле да, бул эми бир фабриктен мага процент ошого төлөп атат да. Фабрик менен ким фабриктен келсе, ошонун товарын берген үчүн мага оборот түшүп атат да деген түшүнүк жок эле. Жок, меники эмеси, мен бербейм. Дейт эле да, ошондой түшүнүк эле. Анан региондорду тынбай кыдырмай, региондорго тынбай. Бир жумада бир жолу Жалал Абадка барам, бир жумада бир жолу, же 2 жумада бир жолу Күлчөгө барам, ушундай эле да. Мен региондорго бир эле чыгат элем, башка эч ким чыкпайт эле да. Дарыя офис менен алек, офисте жарымдуу айым баланы алып келип, няня жардамчы алдык. Ошо жардамчы менен, ал жардамчы офисте карап турат, ошентип иштеп аттык. Анан кээ бир күндөр 2 саатка келет, 2 саатта мен келем, мен замена кылам. Ушундай болот да, мен региондорго мен эле чыгат элем. Илижилерим жаш, эч кимиси барганды түшүнбөйт, жүр десең бара бербейт, ушундай эле да. Кээ бир илижилер бар эле, барат эле. Мисалы үчүн Наргиза деген могу жерде сүрөттө жүрөт, ал барат эле. Эргешова Наргиза. Так, көпчүлүк барбайт эле да. Ал эми өзү жашаган жери болгон үчүн үйүнө туугандарына барганча барат эле. Жакындарына, апаларына барганча барат эле. Так, региондорду тынбай кыдырмай. Анан кийин барып лидерлер өсүп, бир директор деген деңгээлге чыгып, старший директор, серебряный директор болуп, анан өздөрү чыга башташты бир убагы келгенде. Ага чейин только өзүм кыдырмай, өзүм система, өзүм жүгүрчөк, ушундай эле. Анан мына бир жылга жетпей, кичине калганда офис ачтык. Бир жылда лидерлер, бир жыл бою лидерлер өспөй атты вообще. Такыр өспөй атты. 15% чыгат, 12% чыгат, андан ары өспөйт. 5 ветка бар. 5 веткабыз бар, 6 веткабыз бар эле. 6 веткабыз бар. 6 веткабыз тең 12%, 9%, 15%дан дальше өтпөйт. Же директорго жакындайт, 19%га чыгат, 23-ке чыгат, анан кайра түшүп калат 15-ке. 4 ветка тең ошондой болот да. Анан товарга акча жеткире албай кыйналып аттык. Авто Уна деген акция чыкты, ошол Автоуна Белек деген акция чыкты. Укмуш сонун акция 5 ветканы кээде бир убакта ошол мезгилде адашпасам директор болсо эле, директор намын ачса, анан 8 жолу көрсөтсө, Автоуна Белек деген акция болду. Андай акция эч жерде жок эле, андай укмуш күчтүү акция эле. Компания салыштырмалуу жаңы болгондо ушундай акцияларды коюп турат анча-мынча жаңы компаниялар. Анан акциядан кур калдык. Акциянын 1 ай шартын аткара албай калдык январда сезон азаят, соода азаят көбүндө. Азайганда биз жеткире албай калдык. 5 веткабыз аткара албай калды, эмне кылсак. Махабатчы да катышып атат, биз да катышып атабыз. Махабатчы запас товар ала койду, биз алыштан корктук. 70 000 сомдук оборот жетпей калды. 70 000 сом оборот дегенде биз товарды искусственно алып койсок, биз дагы балким автоуна алып калмак элек. Биз корктук, неге ловушкага түшүп калабыз, ал товарды сатыш керек да, кантип сатабыз. Сатылбай калса, андан кийинки айда болбой калсачы, кийинки айда дагы 70 000, 100 000 сомдук соода жетпей калса, 100 000 2-3 веткабызга кошуп келгенде жетпей калса эмне кылабыз? Кап дедик да, анан кийин корктук, рискке барыштан барбадык. Бирок эң кызыгы ошол шартты кийинки айларда аткарып аттык. Ал акыркы ай болчу да, январда бир көрсөтсөк, биз илешет элек. Анан кийин акыркы ай болгондон анан эмне жасап аттык, эң обидный. Ошол шартты жасап аттык, бир ай жасап аттык. Биздин наставник жасады, коркпостон, ал уже опыты бар эле. Азамат Махабатчы өтө жаккан сапаты тобокелден коркпойт да, жандай майдалап отура бербейт. Болбойду, болот, жасасаң эле болот, кылсаң эле болот деген мындай эржүрөк лидер да. Анан ошол жагы аябай жагат, ошол жагынан мына рискке тобокелге барды, Автоуна алды. Кыргызстанда бир гана биздин наставник Абдикаримов Махабат Автоуна алды. Укмуш сонун ролиги бар, Укмуш сонун видеосу бар. Сонун уюштурду, биздин жетекчилик дайым сонун уюштурат. Аны да сонун окшоштурду, көрсөңүз биздин оозубуз ачылып калган. Автоунаадан түштү, биз хаятта отурабыз баарыбыз. Автоунаадан түшүп эле, бизде видеодон көрүп атабыз, экрандан көрүп атабыз. Автоунаадан түшүп эле бир убакта басып келатат, эме хаяттын ичинде басып келатат да, андан кийин эшикти ачтык, экранды көрүп атабыз. Экранды көрүп карасак, экран өчтү. Арканы карасак, кирип келатат Махабатчы. Укмуш сонун уюштурганда шок кылган. Биз экрандан көрүп атабыз, ал экранда жүрөт. Карасак, уже эшиктен кирип келатат. Машина Автоунаанын сертификаты менен мына алдык деп сыртка чыксак, Автоунасы турат, аябай кубанганбыз. Бирок бир чети ызаланганбыз. Биз дагы ошону алсак болот эле. Бизге чоң сабак болгондо, мына тобокелден корксоң, ушул нерсе деп, кээде тобокелге барыш керек, кыйналганга карабай жасаш керек деген нерсе болду. Бирок эң кызыгы ноутбук бере алдык. 2 ветка эгерде жасаса, биз ага чейин жасап эле жүрдүк аны. Ноутбук белек деген бар эле, ушул эки акция, же ноутбук, же Автоуна, же экөө тең. Махабатчы экөөсүн тең алдык, биз ноутбук алдык. Ушундай сонун белек акция болгон. Компания кийин эмнеге улабай калды, көпчүлүк адам анын шартын жасай албады. Бирок Махабатчыга окшогондор, эржүрөктөр жасады, алды. Укмуш сонун акция, андай акция мен көрө элекмин. Мындай жеңил Автоуна ала турган акция эчтене уга элек. Биз канча компаниялардан Автоуна белек кылат дегендерди угуп жүрөбүз, алар лизинг, белек эмес алар. Лизинг деген бул карыз, 5% карыз,
ошол анан фабрикте ошол белек акция болду. Белек бир тыйын төлөбөйсүң. Укмуш сонун акция кылды, бирок көпчүлүк жасабай койду шартты. Умтулушпады. Анан ошон үчүн бул элге кереги жок экен деп токтотуп койду. Зато биздин наставник көп жыл ошо RAV4 ал убакта $14.000 автоунаа эле. Ошол автоунаа азыркы тил менен айтканда азыркы акчанын курсун карасак, азыркы учурда бир $17.000-18.000 кымбат автоунаа да. Ошону айдап жүрдүк, фабрик деген жазуусу бар. Анан биз визуализация жасап аттым. Ошол мезгилде лидерлер эч өспөйт, визуализация кылам. Так, сахнага чыгат азыр 3 звания, 1 жылда серебряный директорге 2000 андай евро берилчү эле, рубль эмес, же сом эмес. Евро 2000 евро, 3000 евро, 4000 евро деп ошентип элестетип аттым. 3 звания, серебряный директор, золотой директор, рубиновый директор, анда старший директор деген жок эле. Деп туруп ошондой званияларга деп туруп берди. Анан кээде бриллиант кошуп койт элем. 6000 евро деп кээде кошуп койт элем бриллиант. Кээде кошпойт элем. Көзүм жетпейт эле да. Анан кошподукпу, кошпогон үчүн эмне болду? Акыр аягы 1 жыл. 1 жыл ошо званияга иштеп аттык. Лидерлерибиз өсөт 15ке, 23-кө чыгат, кайра түшүп калат 15ке. Ошентип атты. Кайра 12ке түшүп калат, ошентип секирип атты. Анан эч эле өсө албайбыз, анан визуализация кылып баштадым. Мен ошону учурда кылбай калдым, давай кылайын. Бир убакта кылып жүрүп мына 20 000 айлыкка чыктык. Эми жасап жүрүп 1000ге да чыксам болот, 1000 долларга деп. Анан ошону да кылып аттым. Анан бонус алганды элестетип аттым. Кээде бриллиант директор алды деп кошобуз, кээде кошпой коебуз. Натыйжасында эмне болду? 1 жылда биз 3 звания жаптык. Бирок бриллиантты ачтык, 2 жол көрсөттүк, андан кийин көрсөтө албай койдук. Эмнеге? Мен ошентип элестеткем да. Бриллиантты кээде ачат элем, кээде ачпайт элем. Бирок рубинди постоянно кылган үчүн рубин директорду жаптык. 2011-жылы 3 компания кошулду. 3 компания кошулганда Edelstar кошулду, Infineon кошулду. Ал компаниялардын проблемаларын чече албай өздөрү, логистиканы чече албай, эмеде Edelstarда дефицит, товар дефицит жеткире албайт, демек акчасын жеткире албай атты да завод, фабрикада. Биздин компания уже турукташып бутуна туруп калган, нугуна түшүп калган күчтүү компания болчу, 2 компания сатып алды. Анан ошентип 3 компания биригип Казакстанда 2011-жылы чоң маарика болду. Казакстанда ошончо казактардын, кыргыздардын, анча-мынча Өзбекстандан да барышты. Орто Азиянын ошончо чоң сахнасында 3 звания алдык. Андай ал званияларды алгандарды биз ошол сахнадан көрбөдүк. Өзбекстанда болгон экен, бирок Кыргызстан менен Казакстанда болор экен. Биз ошо Орто Азияда эң номер 1-лердин катарында болуп калдык да. Ошондой деңгээлге чыктык. Бул өзүнчө сонун болду. Анан компания бир банкетке чакырды. Жалаң драгоценный директордун банкети башкача болот экен. Компаниядан ошол мезгилде 2-3 компания кошулуп аткан үчүн жетекчиликтен да келди. Кичине мындай байланыш түзүп, алар үчүн шок болду да. Иштеп аткан компаниясы бир убакта башка компания болуп калды. Шок болду. Ошо шоктон чыгарайын деп жетекчиликтен атайын өкүлчүлүк келип, алар менен таанышып, кичине мамиле куруп, кыйынчылык учурда кичине командасынын бир бөлүгү кетип калды алардын делечи. Кээ бирлер званиясынан түшүп кетти, башка компания болуп калган үчүн. Лидерлер кетип калды, мен бул компанияда иштебейм, фабрикке менен келген эмесмин деп. Ошондой учурлар болот. Кимдир фабрикти сындап, бизге кел деп жүргөндөр жок болуп кетти иштебей. Анан алар званиясынан түшүп калды. Жетекчиликтен келип, ошондой банкет болду. Өзгөчө башкача банкет болду. Ошо банкетте мен өзүмдү король сезимди, кандай сонун деп. Ал мезгилде семейный контракт жок болчу. Уже бизнести менин атыма өткөргөнбүз. Дарья менин атыма жазылган. Дарья менин директорлоримдин бири болгон да. Бирок ошол мезгилде кимдир сурайт, семейный контракт жакшы экен же эки башка иштеген жакшы экен. Бизге эки башка иштеген жакпады. Эмнеге дегенде, экөөбүз бирдей эле иштейбиз, бирдей эле салым кошобуз бизнеске. Экөөбүз тең жан дилибиз менен чуркайбыз бизнеске. Бирок жогорудагы адам мөөрөйдү көбүрөөк көрүп калат экен, мен көбүрөөк көрүп калаттым. Дарья азыраак көрүп калат. Бул обидно болот дагы. Бирок ал мезгилде башка вариант жок болчу. Анан ошол нерсени көрүп аттык, несправедливость болуп калатты. Мен ошол чоң банкетке кирдим, Дарья кире албады. Анан ошо моменттер болот. Бирок мен 2 жолу чет өлкөгө барган эмесмин, мен ордума Дарья барып келген. Бул сонун болгон. Менин атымда жок эле бизнес, Дарьянын атында эле. По-моему, ошондо же барыштын өткөрдүкпү ушундай да. Анын атын өткөрүп барып келди, анан кайрама өткөрдүкпү ушундай да. Чыгызда көп жолу бири-бирибизге өткөрүп аттык биз. Анан ошо 1 жыл өспөй атты. Эмне болду? Плюс биз лидерлик визуализациядан тышкары биз лидерлик боюнча сабактарды өткөрө баштадык. Лидерлик боюнча, лидерлик бул эмне изилдей баштадым. Чөтө өспөй атат, демек алар лидер катары өсө албай атат. Лидерлик эмне экенин түшүнө албай атат. Мен өзүм да түшүнүп көрөйүнчү дедим. Биз лидер катары өзүбүздү прокачка кылып алганбыз. Прокачка деген билесиз да. Өзүңүздү өнүктүрүп аласыз да, өнүктүрүп машыктырып аласыз. Муну прокачка деп коет. Прокачка кылып алганбыз, аларды прокачка кылыш керек экен деп түшүндүм. Анан лидерлик боюнча сабактарды көрө баштадым, китептерди алып окуй баштадым. Лидерлик деген болсо чуркап, жан делемен берип ушу китепти алайынчы деп алып анан окуп түшүнгөнгө аракет кылат элем. Анан лидерлик боюнча көп сабактарды өтө баштадык. Прорыв лидера деген сыяктуу сабактарды өтө баштадык. Андан кийин Том Шрайтердин кызыл жашыл көктөр боюнча өтө баштадым. Иши кылса, аларды лидерлик жөндөмүн көрөгөнүктүрүш боюнча сабактарды өтө баштадык. Натыйжасында директор болуп чыкты алар.
уже түгөр директор болушту, директордун наамдарын жапты. Анан Түркияда барып командабыз менен алгачкы жолу 6-7 адам барып эс алып, сонун эс алганбыз. Ошол жерде көзүм аябай жанды. Мен компания деңгээлинде ошол мезгилде 700 директор болгон. 700 директор Өзбекстандан бизге окшогон дүркүрөп чыккандарды чакырды. Биз дагы дүркүрөп бир жылда 3 звания жапкан үчүн бизди куттуктады Түркияда. Анталияда сонун эс алуу болду. Алгачкы жолу ошондо бирге Дарьяда менин директорум катары барып эс алган. Алгачкы жолу ошол жерде эс алдык. Укмуш сонун эс алуу болду. Көптөгөн директорлор менен тааныштым мен. Юрий Горев деген чоң лидер менен тааныштык. Эркин Арбачаев Өзбекстанда чоң лидер, бир жылда 3 звания. Алар ФМди таштап бизнеске келген. Өзүнүн окуясын айтып берди кыскача. Көзү жанды. Светлана Нуридинова азыркыча национальный директор, биздин коллегабыз Крымдан, ал убакта Өзбекстанда иштечү. Ошол сыяктуу чоң лидерлер менен дагы көп тааныштык. Светлана Любовь Любаева деген Казакстанда чоң лидер менен да көрүп тааныштык. Жаңы башка мамлекеттерден сонун деңгээл, чоң деңгээлдеги драгоценный состав, чоң деңгээлдеги өзүнүн мамлекетинде топ тизмеде жүргөн лидерлер менен уже достошуп, жакшы тааныш болуп калдык. Бул эң сонун болду. Так. 2010-жылы тилекке каршы эч ким билбейт, эч ким алдыңларын билбейт экен ал себеп, буну болот деп ойлогон эмеспиз. Бирок 2010-жылы кыргыз-өзбек согушу, улуттук согуш болуп кетти. Бул сырткы күчтөргө ойну деп айтылат. Ошого мен кошулам. Ошого окшош көп жагынан эки жакты тең бизди бири-бирибизге чагыштырды. Эки эл эч убакта урушпасын. Көп жоготуу болду. Канчалаган адамдардын туугандары өтүп кетти. Эки тараптан тең өтүп кетти. Бирок биздин жетекчилик, биздин мамлекет туура нерсе кылышты. Геноцид кылып, бир тараптуу болбостон эки тарапты тең бирдей мамиле кылып, негизги максат тынчтык болду. И Кудайдын кудурети менен бизде тынчтык болуп калды. Бирок бир нерсени түшүндүк, ошол согушка байланыштуу бир нерсени түшүндүк. Согуш учурда көпчүлүк ишкерлер пирожки сатып калышты. Банкрот болуп калышты. Биздин бир лидердин товарын полный урдап тоноп кетишти. Лидерди чакырдым, мен чакырсам эч келбей койду. Кел, мен биякта жүрөм, шаарда тынч эле, мына машиналар жүрөт, эч кандай атыш болбой атат сенин офисиң жакта. Мен көрдүм, мен товарым алып чыгып кеттим офисимен дедим. Алып чыгып кетти кепти, достору менен, Дарьянын атасы менен бирге барып алып чыгып кеттик, 2-3 бала болуп. Алып чыгып кеттик. Сен жакта эле тынч экен, мына биздин адамдар жүрөт, атышпай эле жүрөт. Эч кандай согуш жок бул жакта. Кел, сен коркуп келбей койду, товарын тоноп кетишти. Бирок эмнени түшүндүк? Ошол мезгилде бир нерсени түшүндүк. Биздин бизнестин күчүн. Биздин адамдар болсо Западный деген регион бар, ошол Западный региондон анан бир-эки жерде топтолуп аттык, ошол жерге келип товарларды алып кетип атышты. Согуш болбойбу, адамдар баары боенот экен, дезодорант колдонот экен, башын жугусу келет экен, тишин жугусу келет экен, жана башка кылат экен. Соода болуп атты. Анан башка региондор бар эле, Жалал Абад, Кызылкияда согуш болбоду, жакшы болду. Эч кандай андай болбодук, жаман нерселер болуп кетпеди. Кызылкиядан соода болуп атты. Мына Кыргызстандын деңгээлинде, хотя бы түштүктүн деңгээлинде бир шаар эмес, бир нече шаарды куруп койгонубуздан Күлчөдө болуп атты соода. Болгонун пайдасы кара, демек бир жерден курбаш керек экен. Мына жанагы ишкерлер эмнеге токтоп калды? Бир жерден курушкан алар. Алар бир оштун бир жеринде гана курушкан. Ошол үчүн эмне токтоп калды иш. Элдер албай калды телефон сатканда пирожки сатып калды. Ошондой деңгээлге түшүп калышты, көрдүңүздөр. Кээ бир телевизор жана башка саткандар овощи, фрукты сатып калышты. Айда жоктон, көрдүңүз. Бизде бизнес кандай бизнес экен деп көрдүм. Күчүн көрдүм бул бизнестин. Экинчиден эмнени түшүндүм? Биз түштүктө кооптуу жерде жашайбыз. Кудай сактасын, ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн. Афганистан жаныбызда, Тажикстан жаныбызда көрүп атабыз. Баткенди ким ойлогон? Ушинтип Тажикстан менен Кыргызстан согушат десе 10 жыл мурун эч ким ишенбек эмеспиз. Бирок мындай нерселер боло бериши мүмкүн. 10 жыл мурун же 4-5 жыл мурун, 5-6 жыл мурун Украина менен Россия согушат десе ишенбейт элек да. Донбасста кечке бомбалайт десе түшүнгөн эмеспиз. Ишенген эмеспиз. Кантип ошондой Украина менен орустар булар. Кыргыз казактай эле бир тууган эли го булар. Кантип согушат дегенбиз. Болуп кетет, ошон үчүн айтыш кыйын да. Ошон үчүн түштүк биз кооптуу жерде жашайбыз. Ошон үчүн бир түштүктө курбагыла деп айтам. 2010 биз ошону өз башыбыз менен, өз көзүбүз менен көрдүк. Кимдирбөө бул темада жок, бул бизнесте болгон эмес мурун. Бул темага көңүл деле бурган эмес, биз өз башыбыз менен көрдүк. Бир жерде бизнес курсаң эмнеге алып келет бул, көрдүк. Ар кандай ситуациялар болуп калышы мүмкүн. Биз Кыргызстан өзү кичинекей мамлекетпиз, кичинекей экономикабыз. Биз Кыргызстанды деле дайым ушундай жакшы болуп турат дей албайбыз. Ар кандай ситуация болуп кетиши мүмкүн. Демек бир мамлекетте эмес, бир нече мамлекетте курушубуз керек. СНГ мамлекеттери баары орусча билет, орусча түшүнөт. Орус тилин жакшы өздөштүрүп алып, казактар менен да бизнес куруш керек. Орустар менен да бизнес куруш керек. Бир нече эл аралык мамлекетте бизнес куруш керек. Ошону түшүндүм. Эл аралык деңгээлге аракет кыла баштадым. Түндүктө көрө курайын деп, хотя бы Бишкекте курайын деп аттым. Бир маселе бар болчу. Биз офиске товар үйүп алып иштеген үчүн
көбүнчө сатуучулар менен иштейт элек. Азыркыдай өзүң үчүн ал, анан бирөөгө өзүң үчүн ал деп айтпайт элек. Алып сатып пайда көрөсүң, алып сатып пайда көргөндө бирөөгө айтып бересиң. Ошондо директор болсоң болот деп, ошол модель менен иштейт элек. Мен эмнеге группам өсүп атат деген сабакты көрсөңүздөр керек, ал жерде 3 түрүн айтып берген. 3 түрү бирөө дистрибьютордук сеть, дистрибьютордук тармак, лидердик сеть жана кардар сеть, потребительский сеть. Ошол үчөөсүнөн биз лидерско дистрибьюторский модельде иштейт элек. Азыркы учурда биз уже лидерско потребительский, лидер жана кардар деген тармак түзүп иштейбиз. Ошондой подход, ошондой көз караш менен иштейбиз. Адамдарды ошого чакырабыз. Мурун биз сатуучулар аркылуу иштейт элек. Лидерлер жана сатуучулар деген. Ошол системадан иштегендин плюсу 50, 60, 70, 100 адам менен директор боло аласың. Лидер кардарда 100 адам аздык кылат. Ал жерде 200-300. Эмнеге дегенде кардар өзү каалаганда алат да. Сатуучу ай сайын сатып турат. Анан бирок анын минусу адамдар, сатуучулар, алар акчасы жок келишет да, карыз алып турушат. Ошол карыз маселени бизде аябай жеп атты. Элдерге соода жакшы болсун деп, анан товарың түрүп калат, просрочка болуп калат товарың кээде акчасы жок аласың. Мына кимдир айтат, мен дүкөнгө койсом. Дүкөнгө койсоңуз болбойт, компания тыйып салат деп дайым түшүндүрөбүз. Кече кемин эмени Караколдо жүргөндө да түшүндүрүп аттык, Каракол тарапта жүргөндө түшүндүрүп аттык. Бирөө дүкөнүмө койсом, мен дүкөн ачайын деп аттым, косметика дүкөнү деди эле. Койсоң болбойт, андай болбойт, ал тыйып салынат деп түшүндүрүп айттым. Биринчиден сен утуласың, экинчиден компания утулат, үчүнчүдөн компанияда иштегендер утулат. 3 тараптан утулат. Эч ким утпайт мындан. И кардар да утулат, азыр түшүндүрүп берем деп түшүндүрүп айттык. Эмне просрочка деген маселе болот биринчиси. Экинчиси, сен акция менен аласың, акциясы жок аласың, эртең акция болуп калат. Айла жок, акция менен бересиң. Мисалы үчүн сен шампуньду 150дөн же 100 сомдон алгансың, азыр акция менен 70 сомдон чыгып атат. 70 сомдон сатасың. Кааласаң да, каалабасаң да. Плюс шампунь менен бальзамды алсаң, экөө мисалы 70 сомдон түшөт, сен еще бальзамын 150 сомдон алып, өзү алсаң 150 сом. Сен минуска кетесиң. Ошол жактар бизди аябай кыйнайт эле. Эмнеге дегенде, оштун баары, башка жерлерди билбейм, бирок оштун баары бишкектер билишимче ошентип иштейт эле мурун. Баары да товарды үйүп алып офисине мына деп туруп үйүп алып, алдын алып анан таратат эле. Бул компания шарты боюнча болбойт эле, бирок элдин баары ошентип иштейт эле, башка вариант билишпейт эле ал мезгилдечи. И башка вариантта көрүнүшкөн эмес. Мен Фабрика кайра келгенде карасам, ал уже жоюла баштаптыр. Эң сонун убакыт болуптур деп түшүндүм. Эң сонун мезгилге келиппиз деп түшүндүм. Азыр деле кээ бир шаарларда ошентип иштешет. Бул артта калган система, бул менен өсүш кыйын. Эмнеге дегенде, сиздин лидериңиз офис ачат, офис ачканда ал дагы акча кириш керек, ал дагы кечке минуска батыш керек. Кечке акчасы жок малды алып алып, анан акчасы барда акция менен бериш керек. Анан ал товар өтпөй туруп кээде просрочка болуп калат. Просрочка болгон товарды кардарга бересиң, айла жок. Бербесең минуска кирип кетесиң. Анан кардар да утулат ошентип. Ошон үчүн товарды үйүп алмай, бул болбогор система. Образец алсак болот, образецке мына көрсөтөйүн, жыттап көрсүн, мына колдонуп көрсүн, сыйпап көрсүн, кичине колдонуп көрсүн, кичине куюп берейин, колдонуп көрсүн дегенге болот. Бирок көп кылып сатканга үйгөн бул болбогор система. Бул менен иштеп көрдүк. Ошол система бизди жеп атты да. Карыз деген маселе кыйнабай баштады. Анан ошол мезгилде ал товар туруп калбасын деп сатуучуларга карыз коюп коесуң. Карыз койсоң, ал сатуучу жок болуп кетет орто жолдо. Анын ордуна сен төлөйсүң. Анан компанияга карыз болуп каласың. Бул өтө кыйын система, муну башкарышчы. Складтан башың, офистен башың чыкпай калат. Бизнеске, эл менен иштегенге убактың калбай калат. Ошол система бизди артка кетирип атты. Анан ошол системадан иштеп өсүш кыйын болуп атты. Анан эмне, мен Бишкекте көрдүм, Казакстанда бир сабакка тренер катары барып сабак өттүк, опыттан бөлүштүк. Ошо Рубиновый директор катары бизди чакырат, бриллиант директорду ачкан, Рубинди жапкан адам катары чакырат, анан барып сабак өтүп келебиз. Өткөнчө мен Казакстанда системаны көрдүм. Азыр сиз иштеп аткан системаны мен Казакстанда ошондо 2012-жылы көрдүм. 2012 же 2013-жылы көрдүм. Баса мен эмнеге 10 жыл тармактык маркетингде иштедим? Дейм, атак 13 жыл бизнес тармагында. Жана мен айтып бердим, кайсы бир убакыт ичи мен тармактык маркетинг эмес, жөнөкөй бизнестерде жүрдүм. Буга чейин дагы. Анан ошол мезгилде демек Казакстанда мен азыркы системаны көрдүм. Заказ бересиң, бегинен товар келет, анан накладной менен көрүп туруп, терминалдан төлөп алып кетесиң. Бизнес мечты го, интернет аркылуу бизнес ушул да, мына кара. Сен только эл менен иштейсиң. Кандай сонун, товарды үйүп алып, кечке ошо товар менен болбойсуң. Мына ушундай десең, сетевикмин десең болот. Азыр биз сетевик эмес, кандай бир базарга окшогон бизнесте жүрөбүз деп түшүнөт элем да. Анан ошол мезгилде бизге ушул качан келет экен деп жүрдүм. Бирок бизде ал системаны кылайын десең, баардыгы товар үйүп алган. Албетте адамдар ошол жакка качат, ким товар үйүп алса. Ошондой нерсе болуп атты. Анан ошол системадан чыга албай жүрдүк. Бирок мен Москвада куруп аттык, Бишкекте куруп аттык. Бишкекте адамдар пайда болот, кичине кызыгат, анан кийин жок болуп кетишет. Эмнеге? Менин сабак берүү, үйрөтүү системам жок болчу да, онлайн. Интернеттен табам, аларды Одноклассники сүйлөшүп табам, анда, по-моему, агент болсо эле, Mail.ru агенттен табам, Mail.ru агенттен же Одноклассники бар эле. Ошол мезгилде аны табам да, анан алар менен жолугушам, анан маалымат берем, анан жок болуп кетет.
же кичине кызыгат, кичине ишти баштамакчы болот, анан бир эки видеону көрөт, ошо жок болуп кетет. Неге мен үйрөтүү системам жок экен? Группага кошуп, анда WhatsApp деген нерсе жок эле. Онлайн иштегенге шарт такыр жок эле да, мындай көп жагынан карасаңыз. Анан көбүндө интернет, телефондон интернетке кирүү деген да аз эле да. Анан ошол мезгилде бирок онлайн иштегенге аракет кылып аттык. Түркия, Стамбулга барып туруп көрдүк. Бир директорубуз лидер менен Гүлнаржа Мырзамаматова атсаңыз, ал менен барып көрдүк. Түркиядан курабыз деп көп аракет кылдык. Москвада курдук, Астанада курдук, Бишкекте курдук, Алматыда курдум, мен структура пайда болду. Астанада пайда болуп кийин жок болуп кетип атты. Москвада кайсы жерде мен 2 ай, 1 ай жүрүп иштесем өсөт. Анан келе берип мен буякта өстүрөйүн, буякта калып кетип үйдө көрөйүн, үй-бүлөмдү көрөйүн деп келе берсем, ал жак түшүп кетет. Неге онлайн жок да, онлайн сопровождение жок, онлайн сабактар жок, онлайн жолугушуулар жок, бүт бетме бет. Анан онлайн только интернетте эмне бар, орустардын видеосу бар, мен көр деп. Ошол гана болчу да, анан ал көрбөйт ал. Неге онлайн көрүп үйрөтө элекпиз да, көрүп. Раскачка кыла элекпиз. Анан башка эле компаниядагылардын видеолору да биздики жок, биздин наставниктердики жок, эч кимдики жок. Биздин компаниядан да жок. Анан ошентип гана иштейт элек да. Анан ошол мезгилде аракет кылып бирок оборотубуз түшүп кетти. Аябай түшүп кетти. Уже биз Рубин эмес, уже старший болуп калдык, адашпасам. Же старший, же серебряный директор болуп калдык. Анан молодежный движение проекти чыкты. Окумуштардын болду. Ал эле жаштар менен көп тааныштык, көп сабактар болду, тренингтерге катыштык. Москвага барып, бир ай жашап, ошо молодежный движениеден өтсөң, ошол конкурстун шарттарына карап өтсөң, ошол жака барып жашап бизнес курсаң болот да. Бизге ошонусу жакты. Бир ай Дарья барып окуп келди, анан кийин мен барып окуп келдим. Мен бирок 3 ай жүрдүм ал жакта. 3 ай жүрүп, структура курдум, 15%га чыкты, 12 15%га чыкты. Лидерим 15%га чыкты, мен келе бергенде түшүп кетип, бизнести таштап койдум. Ошондой моменттер болот, аябай обидно болот. Неге? Ошол мезгилдерде какой-то черный полоса келди. Бир жылда биз офисибизди 7 жолу көчүрүпбүз. Канча кардарлар жоготтук. Ал убакта WhatsApp аркылуу, байланыш аркылуу таба алам деген нерсе жок эле. Офисиң жылдырдың, сен адамдар таппай калат эле. Неге? Көпчүлүк нерсе бетме бет болот эле. Ошентип канча кардарларды жоготтук, канчалаган консультанттарды жоготтук. Оборотубуз соодабыз түшүп кетти, андан бетер. Чоң чаллар менен иштейбиз деп атып, өзүбүздүн бар соодабыз да түшүп жок болуп кетти да мына арада. Ошондой көп обломдор болуп атты. Уже кыйын абалга келип калдык. Анан кошумча ар кандай бизнес кылбасак болбойт окшойт. Бюджети карыз, жанагы карыз алгандар төлөбөй кыйнай баштадык. Компания биз карыз боло баштадык. Неге элдер убагында төлөбөйт, ошондой боло баштадык. Мына ушундай кыйынчылыктар болуп атты. Плюс еще сен бирөөгө гарантсың. Анан ал системанын жаман жери товарды алдын ала алып иштегенде. Биздин лидерибиз ошентип офис ачат да, себеби биз жеткире албайбыз. Биз да жеткире албай баштайбыз. Группаларыбыз өсөт, биз ал офис ачсак кубанабыз. Жакында өзү ачса, уже биздин товарыбыз жетпей калат. Дефицит товар аябай кыйын, азыр айтып берем ал дефицит. Аябай кыйын дефициттер болот эле. Азыр сиздер ой мол товар жок дегенде биз ал убакытты көргөндөр күлкүбүз келет. Сиздер чыныгы дефицитти көрбөдүңүздөр депчи. Анан ошол лидер офис ачканда ал да жеткире албай кыйналат. Ал да элге карызга берет дагы, ошону топтой албай кыйнала берет. Анан ал офисин жабат. Каныбек Айпер кызы, Каныбек кызы Айпер да мына Айпер дагы офис ачкан, аны ошодон кыйналып кетип жапкан. Андай өтө жакшы кез болчу, даяр эмес болчу көп жагынан. Анан эми ал математикадан кыйын болуш керек. Кимдирбөө математикага, бухгалтерия, эсеп кысапка жакын, кимдирбөө жакын эмес. Ошон үчүн жакын эмес адамдар кыйналат эле. Айпер да мен адашпасам ошодон да кыйналдың окшойт Айпер. Анан жапты. Ошо көптөгөн лидерлер офис ачып кийин жабып атышты да. Эмнеге? Дублицируемый эмес. Биздин лидерибиз биз жасаганды жасай албаса, ал бизнестин келечеги мына жок. Жабылат ал бизнес, токтойт, түшөт. Ошон үчүн биз кээ бир компанияларда кой башында болуп калган десе, дубликация болбой турган система экен дейбиз. Мисалы үчүн жалаң аптекалар аркылуу саткан компаниялар бар. Сетевой маркетинг, тармактык маркетинг, бирок аптека аркылуу сатат. Ал дублицируемый эмес. Аны көптөгөн жөнөкөй адамдар жасай албайт аны. Анан врачтар аркылуу сатылган компаниялар бар, сатат продукциясын, ал да дублицируемый эмес. Кимдирбөө аны жасайт, кимдирбөө жасай албайт. Демек, бардыгы эле баргандар бардыгы эле жасап кете бербейт аны. Эмнеге? Врачтарга тааныштыгы, байланышы жок. Вот ошол дублицируемый эмес деген ошол. Биздин да офис аркылуу иштөө дублицируемый эмес система болчу. Элдин келгендердин баары тең эле ошол эсеп кысаптан жакшы болуп, офисте этип кеткенге даяр адам эмес да бардыгы элечи. Демек, бизде эмне болчу? Ал лидер болгондо сөзсүз офис ачыш керек болчу. Офис ачыштын сага кереги жок деген нерсе жок эле ал жакта. Сен ачышың керек деген эле, наоборот, тескерисинче ошондой эле. Анан ошол нерсе көпчүлүк лидерлерди кыйнады, алар оборотто түшүп кетишти, өзүнүн ишенимин жоготушту, директор болуп турган адам директор болбой калды, структурасын жоготту, конфликттер болду, ошол сыяктуу. Себеби акчасын жыйнай албай атат да. Ошентип бул система биздин бизнести тескерисинче өлтүрүп атты. Ошон үчүн Станислав Санниковдун да бул боюнча орус тилинде сонун видеосу бар, көрсөңүздөр болот кызыкчылыкка. Склады убивают ваш бизнес деген. Склад система бизнести өлтүрөт.
Мен муну бир эле бизден эмес, башка компаниялардан да көрдүм. Бир Тянда деген атактуу компаниялардын бири чыккан болчу. Атактуу адамдар иштеп атты ал жакта, чоң акчалар табатчы. Бирок ошолордун көбү ошол компаниядан кетип калышты. Эмнеге? Склад системадан. Аларда биздикинен да хуже склад система болчу. Аларда заказ деген вообще тема жок болчу. Только эме магазинге окшоп иштейт да. Ал жерде иштеген чоң лидерлердин да тагдырын көрдүк. Ошол эле склад сетевой бизнести өлтүрө турган бизнес экен да ушундай. Анан ошол нерсе биздикин да өлтүрдү. Эми ал мезгилде компания ишчилери ошентип эле деген эмес. Лидерлер өздөрү ушул жолду тандаган, и көпчүлүк ошол жолдо иштеген. Ошон үчүн бизде башка вариант болгон эмес. Эми 99% бардыгы ошентсе, кантип сен башка жол менен иштейсиң? Азыркыдай 70% заказ менен иштейт, анан 30% ошентип товарды үйүп алып иштейт деген эмес эле. Азыр ушундай көрүнүш. Кээ бир командаларда бар ал нерсе, бирок алар деле өскөнүн көрбөй атабыз да көп делечи. Эмнеге ал система өстүрбөйт адамдычы? Анан ошол эмне болду? Ошол мезгилде биз кыйналып жүрдүк. Кошумча да бир бизнес кылбасак болбойт деп ар кандай бизнестерди кылып аттык. Арасында эки мына кимдир азыр жашыруун фабрикте жүргөнчө башка компанияда иштеп көрүшөт. Биз дагы башка компанияда иштеп көргөнбүз. Мен Топливодар деген бензин эконом болчу каражатты сатып иштеп көрдүк. Анан продукттуу питание менен тамак аш дүкөндөрү менен да иштеп көрдүк. Мына продуктовый дүкөн ачып иштеп көрдүк. Ал жерде 1,5 жылдай иштеп көрдүк. 1,5 жыл иштеп дүкөн эч ачылбай койду. Дүкөн ачып көрдүк, ачкандан анан иштете албай койдук. Раскрутка кыла албай койдук. Көп проблемалар болду. Ал эми сиздер менен бул жолугушуубуздун максаты ал эмес болчу. Ошон үчүн толук айтып отурбайын. Бирок башка компанияда мен иштеп көрдүм. Иштегенде ошол эле көрүнүш болду. Ал компания жабылып калды. Карызга батып, канчалык адамдардын акчасын төлөй албай, канчалык адамдар иштейбиз деп акчасын алып кетти. Банкрот болду. Эмесе мен ошол иштеп көргөн учурда 5 жыл болгон болчу. Компания иштегенде 5 жыл болду эле. 5 жок, 5 жыл эмес, адаштым окшойт. 4 жыл болду окшойт эле. 4 жыл болду окшойт, анан ал компания жабылып кетти. Ал компания жабылып кетти. Эч бир бизнесте жакшы болбой атты. Бирок сулук салонунда бизге мына Жакупова Нуриза сунушталып калды. Мен ал жерде ал мезгилде 15% болчу, 15%га чыккан болчу. Офисте дагы молодец, көп жагынан аракетчил, аябай толковый кыз болчу. Анан эми ошол мезгилде азыр деле толковый. Анан ошол мезгилде жашында эле ошондой эле аракетчил эле. Жөн отурбайт эле ордунда. Анан офисте салонда ачкан. Салонда иштегенде анча-мынча Дарья макияж жасаган, жакшы жасаган үчүн анча-мынча жардамга чакырса барып жасап берип коет эле. Бирок анда дагы жасап берип койдум. Мен мага ушунча эле калды, өзүмдүн салонум болгондо деп коюп атты. Анан Нуриза кетип атып, ушу сиздер иштетпейсиздер деп бизге сунуш кылды. Рахмат Нуриза, ошол сунуш кылганыңа. Биз ошол мезгилде кандай кылсак экен деп, карыздарыбыз бар эле, кандай кылсак экен деп анан кредит алайлы дедик. Көп жактан мындай бизнеске акча киргизип көрүш керек болуп атат. Селфи-шот сатыш керек болуп атты. Көп көрүп атып азыр акча алсак, ошону акча киргизип айландырып көбөйтүп алабыз. Болбосо карызды төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Эмнеге? Кечке эле адамдар карызга сурай берет. Биринин артынан бири карызга сурай берет. Анан ал карызын төлөгөнчө биз компания карыз болуп калабыз. Бизге оборотко акча керек, болбосо алып турбасак чыга албай турбайбыз деп. Кредит алып 500 миң сомдой кредит алдык. Ошону ар кайсы бизнестерге киргизип аттык да. Анан салонго да ошо киргизип, бир бөлүмүн киргизип, анан салонду иштете баштадык. Салонду биз башында мындай кошумча эле киреше кылып койсок, анан бир 15 миң, 20 миң түшүп турса, биз ошону коюп койбостон, анан уже кайра фабрикте иштей беребиз дедик. Бирок толугу менен бир нече бизнес кылып, фабрика почти мындай канча бир убактыбыздын бир 20%ын гана алып атты да. Ошондой деңгээлге таштап койдук биз. Команда ошол мезгилде аябай оор абалда калды. Кийин айтып беришти бизге. Товар келбей калат, жетишпей калат, базабыз жабык болуп калат. Бизден ошол мезгилде кыйналып атышты. Ар кайсы офистерден алып атышты. Бирок к счастью, бактыбызга уже система бир аз өзгөрүп, уже лидерлер көпчүлүгү башка веткаларды эле алса, мен офисимен ала берсин деген мамиле болуп калган болчу. Мира Каримовага да чоң рахмат. Мира Каримова да биздин командабыз. Көп адамдар офисине барып алып кетип атышты. Эч кандай кысым болбой эле жакшы мамиле кылып алып кетип атышты. Айпери, Мусакебайдылар кээде ушул жактан алып атышты. Биздин база жабык болуп калганда. База ачыкта бизден алышат. Анан ошентип карыз маселеси кыйнап атты, бирок биз башка бизнестерди айландырып, акча айландырып таап аттык да. Башка бизнестерди айландырып, селфи-шот саттык, сулук салонду тынбай реклама кылып аттык. Сулук салонду реклама кылып атканда уже бизде 3-чү балабыз Альберт уже төрөлдү. 3-чү балабыз төрөлгөндө ал дагы биз уже машинабыз жок. Машинабызды атама берип салгам. Макул, сизге керек болсо мага пока балдарым чоңоюп калды деп. 2 балам болгондо уже садикке барып атышат өздөрү. Жакын үйдүн жанында барып келишет, карындашым алып келип коет. Үйгө жакында алып келип коет, аны ташыштын кереги жок. Частный садикке бере эле келек. Анан кийин машинанын өтө деле кереги жок. Макул, сизге керек болсо айдай бериңиз деп берип салгам. Өзүм машина жок калдым. Анан күнүнөн маршруткада ташыйбыз ал баланы. Кыйналабыз. Оор болуп калды, уже чоң болуп ошону.
мезгилде бир жаш беле ушундай эле. Аны күндө офиске ташыйбыз, сулуу салонго ташыйбыз, коляскабызды апарып алабыз. Коляскага салып алып эки жакка айдайбыз. Ошо сулуу салондун жанына. Анан еще фабриктен адамдар келсе товарын берип түшүндүрүп коебуз. Кээде кыздарды дайындап коебуз фабрикте. Эме салондо иштегендер. Жардамдашып койчу деп аларга чай пай алып берип коебуз, карашып коет биз жокто. Ошентип иштеп жүрдүк. Түшкө чейин мен бир бизнестемин, түштөн кийин башка бизнестемин. Бир убактада ошол супермаркетте раскрутка кылыш үчүн түшкө чейин мен сулуу салону менен болуп аттым. Кээде фабрик менен. Анан түштөн кийин супермаркетке барып иштейм. Адамдарга реклама кылып айтып, баракча таратабыз, ар нерсе кылып. Ошентип жанагы эмне деп коет, многоножка, көп колу бар, көп бүтү бар. Ошондой болуп иштеп аттым. Түнү келип алып Инстаграмга кирип эме сулуу салонду реклама кылабыз. Ошондой кылып иштеп аттык. Мен Однокласске кирип, же Инстаграмга кирип реклама кылам. Анан ошол мезгилде биз рекламанын 16 түрүн колдондук. 16 түрүн жасадык да рекламанын. Ар кандай жолдордо кылдык. Коляскага эме Альберт уулун салып алып, айдаганча көп баракчалар чыгарып алам. Салонду, сулуу салонду акция деп. Ошолорду элгилдерге таратабыз. Акция болуп атат, көрүлү деп. Кээде коляска жок болуп калганда колума көтөрүп алам да, колума көтөрүп акция болуп атат кыздар алгыла деп ошентип таратам. Ал уктап атканда Дарья болсо кээде ал үй деп атат. Мен эки жакка эмгиси келет, эмгиси келгенде эки жакка айдап эптеп алып жүрөм. Ал болсо съемка кылып атат. Телевидение келип алып сүрөткө эме видеого тартат, ал макияж боюнча айтып берет. Клиентти албастан, эч нерсе кылбастан, не акысыз реклама болуп калат бизге деп. Акчадан баш тартып, эмесе клиент жасасак болот ошол мезгилде. Жок, бизге реклама болот, клиентибиз көбөйт деп. Анан кийин жана презентация эме клиенттер жөнө турбасын деп иши кылса маркетингдин баардык түрүн колдондук. Жөнө турбасын деп альбомго чыгарып коебуз, до и после сүрөттөп коебуз. Очередьте отурганча биздин эме кыздарыбыздын иштерин көрүп туруңуз деп ошону беребиз. Ошондой үйлөр жасайм мен. Рекламанын ар кандай түрлөрүн ойлонуп турам. Радиого барып сертификат беребиз. Мына сертификат кимди утса мына бизден акысыз макияж, акысыз прическа алса болот дейт. Анан деп ошону таратат элек. Анан той салондорго барып алып мен реклама кылат элем. Сизде кокус кыздарыңыз бошобой калса, клиенттериңиз көбөйүп кетсе, ошондой Кудай берсин сиздерге дагы. Ошондой болсун, ошол күн болуп калса, бизге кайрылсаңыз болот деп. Анан биздин кыздарды анча-мынча чакырып атты. Ошентип реклама кылат элем. Мына биздин кыздардын иштери, биздин салондогу кыздардын иштери. Эптеп аларды кармап калыш керек, акча таап турса, башка Россияга кетип калбай, бир жака кетип калбай, биздин салондо иштеп турат деп. Ошондой болуп иштеп аттык. Жаңы сулуу салонду ачканда мындай эле. Жаңы сулуу салонду ачканда бизде 3-4 жыл опыту бар уже кыздардын офиси эме сулуу салону ремонт болуп калды. Алар силерде иштеп турсак болобу деди. Мурун көрсө ошо Дарья салонунда иштеген экен да. Анан болот десек, конечно дедик, опыт алабыз булардан деп. Плюс клиенттер болуп турат экен, кичине арендадан кыйналбайт экенбиз деп. Конечно, давай келгиле иштеди. Иштеди, биз көп нерсе үйрөндүк алардан. Биз анан Дарьядан эме сурайт. Сиз каяктан үйрөндүңүз макияж жасашты? Интернеттен, ютубтан көрүп үйрөндүм. Алар күлөт. Ошентип үйрөнүп жасайбы деп. Анан кийин ошентип үйрөндүм. Андай окуган акча деле болгон эмес бизде. Шашылыш эле ачып калдык сулуу салонду дейбиз. Анан ошентип иштештик. Арадан 3 жыл өттү. 3 жыл бою ошол салонго бердик. Кийин көрдүк, ушул бизнестин келечеги бар экен. Башка бизнестерди акырындык менен токтоттук. Гүл доставка кылып аттык, ошол мезгилде сумка сатып аттык, селфи шот саттык. Жандай бут кийимге шоп койсо, лай жабышпай турган ушундай каражат бар эле. Ошону реклама кылып сатып иштеп көрдүм. Көп нерсе. 8 ошол кийин санап көрсөм, ошол мезгилде ушул 3 жыл ичи 8 бизнес жасап көрүпбүз. Ар кандай 8 бизнес. Жалпысы кошуп келгенде мен жана силерге айттым, 15ке жакын бизнес кылып көрүпбүз. Азыр эми балык бизнесте күйүп атабыз. Кече жакында серия алып кеттик балыктарыбызды. Балык бизнесте мен эртеден кечке жүрбөйм, бирок инвестор катары. Инвестор акча салып койдум, менин ишке шеригим толугу менен карайт, анча-мынча жардам керек болгондо барам. Барып аттым. Бирок сел агып кетти. Эми ушундай нерсе болот. 8 бизнес жасадык. 8 бизнестин кээ бирлеринин келечегин көрбөдүк. Кээ бирлеринде өмүр бою жасагыбыз келбеди. Кээ бирлеринде мындай чоң акча жок экен, же көп акча киргизет экенсиң, анан кийин көп акча табат экенсиң деди. Бизге мен дайыма айтат элем, мага кандай проект кызык? 50 миң киргизип 100 миң таба турган проект. Мен ошондойго иштеген даярмын. Эртеден кечке иштеген даярмын. Мага миллион киргизип 100 миң же 200 миң таба турган проект туура келбейт дейт элем да. Хоть 500 миң болсо дагы мага туура келбейт, мен миллион акчам жок. Ошондой абалда элек 500 миңди биз бөлүп ар жака киргизебиз. Сулуу салонго ар кандай PlayStation ачып көрдүк, компьютерный клуб ачып иштетип көрдүк. Көп нерсе жасап көрдүк. Бирок ошол мезгилде ар кайсы бизнес жасап биз чыгып кетиш үчүн жасайт элек ошол бизнестерди. Жасап турганда мына Фабриктин бизнесинин ушунчалык сомдун жери айына бизге бир айга эсептегенде 40-50 миң, уже 21 күн болуп жатат, 40-50 миң сом кирешешип турат эле бир айга. Кандай сон? Биз толугу менен ар кандай бизнестерге берилип иштеп көрөт элек. Биз ошондой карыздан чыгып кетиш абалда болуп калган элек, ошодон чыгыш үчүн ар кайсы бизнестерди жасадык да. Эмнеге дегенде карызга көп берип калганбыз. Мурунку эски система менен иштеп, ошол ситуациядан чыгыш үчүн ошол абалга барып аттык.
Сиздерде көбүңүздө да андай муктаждык жок деп ойлойм. Андай карызга батып кетип, элдерге товарга берип салып андай учурда болбосоңуз керек. Ошондой мезгилден чыгып кетиш үчүн ушул ар кандай бизнестерди жасап аттык. Анан акыр аягы салонубуз жакшы кете баштады. Салондо жакшы рекламалап уже бир жылдан өтүп, уже более-менее салонубуз өзүн өзү актай баштады, акча топтой баштады. Анан 4 эле креслолор болчу да, кичинекей 20 квадратпы ушундай, 25 квадрат. Анан 90 квадрат жерди алдык. 90 квадрат жерге уже бир 10 чакты адам иштетип алат эле. Ошо 90 квадрат жерге чыктык. Уже бир жыл тапканыбызды кайра өзүнө ремонтко киргиздик. Кайра чоңоюш үчүн иштедик. Андан кийин экинчи салонду ачтык. Уже 2 жыл иштегенден кийин, 3 жыл, 2 жыл иштегенден ачтык. Ал жака дагы ошо чоң салондо 90 квадрат салондон тапканыбызды экинчи жака киргиздик. Киргизгенден кийин бир убакта затоп болуп кетти го. 500 миң сомдой түштүк затопко, коңшуну затоп кылып коюп. Менин катам, мен бир эки жерден ката кеттим, канализациясы тешилип кетти. Анан аппаратуралар өлдү, видеокамера. Азыр Молдокулов деген студия бар, билсеңиздер керек, атактуу студиялардын бири. Ошол студияны биз затоп кылып бердик. Ал биздин коңшубуз болчу. Подвалдан салон алганбыз, арендасы арзаныраак болот деп. Бирок ремонт эч нерсе жок эле, ал жака өтө көп акча киргиздик. Көп эле акча киргиздик. Ошол акчаны киргизип атканга карабастан еще 500 миң сом бирөөнүн бизнесин толуктап кайра ордуна келтириш үчүн. Мага ар кандай кеңештерди беришет. Бул боюнча азыр мен кыскача эле айтып коеюн, себеби бул боюнча мен Алламдын же Кудайдын мыйзамдары деген сабак өтсөм деген деп планда жүрөм. Бул акчага болгон мамиле, дүйнөгө болгон мамиле, анан руханий мыйзамдар да. Ийгиликтин өзүнүн руханий мыйзамдары бар экен. Ошондо мен көп түшүндүм. Ошол мезгилдерде көп түшүндүм, ал боюнча да айтып берем. Акчага болгон мамиле, бул акча, биз таап аткан акча, бул биздин акча эмес да, бул дүйнөнүн же Кудайдын акчасы. Ушул боюнча айтып берем деген ниет бар. Азыр мен көп айтпай эле коеюн. Ошол мезгилде ар кандай кеңешчилер чыкты. Ал мен соттош бербей эле кой да дейт эле. Ошондой кеңештерди берди. Жок, мен антпейм. Мен бирөөнүн нан таап аткан жеринен, бирөөнүн нан таап аткан жеринен ачка койдум. Бул менин күнөөм болуп атат. Мен ал жоопкерчиликтен качпайм. Неге дегенде, мен ошону кылбаганда, мен ошол чечимди чыгарбаганда, бул менин катам болду, мен ошол чечимди чыгардым. Мен ката кетирдим, булар страдать этип атат. Булар причем? Мен буларга кайтарып беришим керек деп, жарым жыл ошол 500 миң сомду кайтарыш үчүн иштедик. Жарым жыл, андан кийин бир жылдан ашык, ошо 3 жыл эсептеп көрсөк, 3 жыл, 3,5 жыл биз такыр тапканыбызды жеген жокпуз да. Ооба, күнүмдүк анча алып аттык, продукттан мындай фарбиликтен түшүп атты, бирок биз чоң нерсе ала албадык да. Ушу 3,5 жылдай только бизнес киргизип аттык. Ошо кимдир баары мен ушунча убакыттан бери иштейм, фабриктен же бир бизнестен киреше көрө элекмин десеңиз, ушул нерселерди эстеп коюңуз да. Бизнес деген ушинтип курулат. 8 ай бою биз только арендага иштедик. Суу салонду ачканда 8 ай бою биз пайда көрбөдүк. Аренда чыкканда сүйүнүп иштеп аттык, кубанып. Анан ошол мезгилде 3 жыл, 3,5 жылдай биз чоң нерсе албадык. Только өзүнө киргизип аттык. Анча ишкердик каталарды жаап аттык. Анан ошол мезгилде анан көрүп жүрүп, мен уже кайра фабрикке кайтыштын өзүнүн себептери болуп калды. Бирок ал жөнүндө биз бүгүн сүйлөшпөйбүз, сиздер менен эртең сүйлөшөбүз. Анткени дегенде биздин окуябыз дагы көп, сонун окуялар бар алдыда көп жыгылуулар, аксап калуулар, чалынуулар, түшүп кетүүлөр бар алдыда и чоң сабактар бар бул жерде. Ошон үчүн бул жерде биздин убактыбыз уже жетпейт, уже кеч болуп кетти, саат 10 болуп кетти уже. Бизде записибизде 1 саат 40 мүнөт болуп тур. Ошон үчүн биз бүгүн токтоп турабыз да. Эртең биз сиздер менен уже экинчи бөлүгүн улантабыз. Ошон үчүн суроолоруңуздар болсо, бул жакта эртеңке даярдап койсоңуздар болот. Мен дайым лидерлер менен жолукканда суроо жазып коем. Алдын ала 5 мүнөт, 10 мүнөт. Эмнеге дегенде, мага кызыктуу темада сүйлөсүн, мага керектүү темада жооп берсин десеңиздер, суроону алдын ала даярдайсыздар. Бирок биз өтүп жүргөн эле сабактардын суроосу болсо, албетте мен ошол жака багыттап коем сиздерди. Бирок суроо берилбеген суроонун уяты жок. Сиз берген суроонун уяты жок, же туура эмес деген суроо жок бул жерде. Бул жерде болгону эмне? Суроо ушул темага байланыштуу болот, мен жооп берем. Бул темага байланышы жок болсо, мен ушул сабактан көрүп алсаңыз болот деп багыт берем. Зато сиз ошол суроону бергениңиз жакшы болот. Ошол сурооңузга жооп ала аласыз и багыт ала аласыз менен. Ошол үчүн азыр биз бул темабызды токтоп турабыз. Демек 7-чи пунктка келдик, көптөгөн чектөөлөр башыбызда. Азыр бул боюнча айтып берем эртеңки күндө. Эртең сиздер менен ушул темада жолугушабыз дагы да. Кудай буйрса, алдыда бизде бул темадан кийин дагы эркектер үчүн презентация күтүп турат. Жакын арада эркектер үчүн презентацияны мен сиздерге жарыялап, аны да өтөм. Ал эми кире албагандарга албетте записти бөлүшүп коесуздар, запистен көрүп алса болот. Бүгүн сиздер менен коштошобуз, анда кош айтабыз. Анда мен азыр бул жакта сонун сиздерге мотивация берчү музыкалардан, клиптерден коюп коеюн. Бүгүн сиздер менен коштошобуз.